коронавирус чындап эле бар нерсеби? 290 миллион жыл мурда эле пайда болгон. Коронавирусбу? Коронавирус. Блокпосттор коюлуп, маскалар аябай тагылып. Эң көп таркалганы биздики Россия аркылуу келген адамдардан болду да. Чубак ажыны алып калууга болот эле. Ал киши келгенден кийин бир күнүн ичинде эле каза болду. Вакцинация дегенди балдарга сайдырбаш керек. Жалпы төрөлгөн балдардын 30% 1 жашка чейин каза болот эле. Жардам берип койгула, боор алмаштырам, сироз болуп калдым. Оорулар күчөдү да. Алла Таала бир ооруну берсе, сөзсүз түрдө анын шифасын дагы берет деп. Күнүмдүк турмушта сактай турган кандай бир эрежелер барбы? Биринчи кезекте үйгө келдиңби, тез аранын ичинде колуңду жуу. Намазда дарат алышат мусулмандар. Медицина менен эле үндөш экен да бул. Өзүңдүн ден соолугуңа туура эмес мамиле кылсаң, бул Алла Тааланын баягы буйругуну аткарбагандай болот да. Эрулан барса эле бир жерде кафелердин былыгын табат. Барып аларды текшербегиле деген буйрук чыккан да өкмөттөнчү. Мамлекеттик көңүл бөлүнөбү? Канчалык деңгээлде? Кантип эме илим жасаш керек. Ал жөн эле айлыкты алып отуруп эле эч нерсеси жок болсо, лабораториялык иштете албаса, Илимпоздор чогулуп алып эле ишинен бир пайнап жок жөн эле жүрүшөбү. Ушунча нерсени айтып атсам, ушул олтурган адамдар менен гана мен ошол иштерди ишке ашыра алам. Башка адамдар менен кыла албайм. Алардын бири дагы түшүнгүсү келбейт ушуну. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассалому алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Мен аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезектеги конок ким? Бүгүн ким менен сүйлөшөбүз? Тааныштырып коеюн. Нурматов Зуридин Шарипович. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ассалому алейкум. Саламатчылык, валейкум ассалам. Көрүүчүлөргө айтып коеюн. Бул ким деген суроо дароо пайда болот. Медицина илимдеринин доктору, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтуна караштуу вирустарды көзөмөлдөө боюнча илимий практикалык борбордун жетекчиси. Биз эми саясатты, экономиканы, башка нерселерди көбүрөөк сүйлөшөбүз. Бүгүнкү конок ушул адамдын ден соолугу, саламаттык сактоо. Бүгүн ооруган эле киши көп. Операция кылып, Индияга барам, антем-минтем, акча чогулталы деген киши көп. Ушул менин ден соолугум эмне болот деген бул маселе биринчи орунда да. Ошон үчүн сизди чакырдык. Сиз жана мына мен узун кылып окуган мекеме бул жана вирустар боюнча адамды көзөмөлдөө боюнча илимий борбор. Ошону мен эми баягы мүмкүн болушунча эми илимий борбор болгондон кийин илимий стилде эмес, жөнөкөй карапайым элге карапайым тил менен түшүндүргөнгө аракет кылалы. Уруксат берсеңиз баштай берели анда. Баштай берели. Өзүңүз Лейлектен болот экенсиз. Лейлек деген кайсы алыскы райондордун бири да. Анан ушул илимий мен узун кылып аталышын айткан ушундай бир мекемеде, илимий чөйрөдө кантип анан ушул жерге келип калдыңыз? Врач, эпидемиолог дейт. Илимий кызматкер болуп кантип анан Лейлектен бери буяка келип калдыңыз? Ошондон баштайлы. Анда мен бир аз ошо мектептеги учурдан баштайт окшойм. Ооба, башынан. Мектепте бизде кандай болгон? Бизден мурунку жылкы бүткөндөрдөн бир дагы бала окууга өткөн эмес, жогорку окуу жайына. Биздин класс өтүп кетти да, төртөөбүз эмесе ошо жогорку институтка өтүп кеттик. Менин оюм боюнча бул жерде мугалимдердин абдан чоң эмеси бар да, таасири болду да. Биринчи бизде азыр эмеси Адыбай агай Шамурзаев деген бар эле. Ошо киши биз 7-класста экенибизде келди. 7-классты окутту, жаш болчу да. Бүтүп эле 7-классты бүтүп 8-класста жок болуп калды, армияга кетип калды бир жыл. Армиядан келгенден кийин 8-класста окубадык да, 9-класста биз 9-дун химиясын, биологиясын окудук. Ал киши биология, химиядан берет эле. Анан 8-дикин дагы түштөн кийин калып окуйт элек. 10-класста болгондо биз 10-класстыкын да окудук. Анан кийин көрсөм институтка келип карасак,
институттун биринчи курстагы химия биологиясында окуп салыптырбыз да. Агайдын ушунчалык баягы бизге берген эмесиге өзүнүн ошо мугалимдикке кызыгып, элге ушундай бир пайда болсун деп туруп, чын жүрөктөн берген ошо таасир экен да. Ошону азырттаган маани берип отурам да, ыйманы күчтүү, баягыдай өзүнүн духу күчтүү, элге пайдам тийсин дегендей да. Анан экинчиси бизде Зинат эжекебиз бар эле. Ал киши мындай оор басырыктуу эле дагы, анан кийин балдарды карап туруп, ушу балдарга жагабы, ушулар угуп жатабы же укпай жатабы деп, анан укканын түшүнүп, баягы жакшыраак окуган балдар толук келип эмеси караган күндөрү 3-4 теманы деле бир окуп түшүндүрүп салат эле. Баягы эмесиге программага деле анча карашы эмес да, бирок так ушунчалык мээңе куюп коет эле. Ошондуктан бизде карап көргүлө биология, химия, физика ушул үчөөнүн кайсы институтта экзамен тапшырыла турган болсо ошого биздин балдар өтүп кетти да. Мен мисалы үчүн мед институтка дагы бирөөбүз, фарм институтка дагы бирөөбүз агроном болуп кетти. Ошолордо дагы үч экзамен болот, экзамен болот. Ошондон баштап баардыгыбыз эме кылып кеттик. Азыр биздин айылдан да ошол кишилердин таасиринин астында 2 доктор наук бар. Алар биздин айылдан эле. Ошону мен сурайын деп атам да. Медицина илиминин доктору болуш бул эми оңой нерсе эмес да. Анан медицина жака кетүү дагы. Демек ошол жерде мугалимдин таасири болгон деп ойлойм да. Окуучуларды кызыктыруусу, шыктандырып, анан чындап эле ошондой билим берүүсү маанилүү экен да. Ооба, өтө маанилүү да. Бизден ошо мектептеги жөнүндө дагы айтып коеюн. Анан мектепте бизде дагы бир эме өзгөчөлүгүбүз бар эле. Мектепте географиядан биздеги эң начар окуду деген окуучу дагы азыр эми эмесе аксакалдар деле бүт бардыгы биздин айылдагылар. Мисалы үчүн жаңылык көрүп аткан болсо, Перуда мындай болуптур десе, Перу каякта экен, Чилиде мындай болуп аттыр же Австралия деп сүйлөгөн жаңылык болсо ошону элестетип турат. Бардыгы географиядан ушунчалык күчтүү эле. Ошол дагы бул жерде айтып кетерим, баягы мугалимдердин таасириден эме күчтүү эме болот экен да, аракет болот экен. Андан кийин эми кийин чоңойгондо кадимкидей эле ошол эмеси боюнча элдин эле тагдырында келип алып туруп мединституту бүттүк. Андан кийин мен неместе өтө каттуу таасир алганым ошо эпидемиология боюнча 85-жылы Санкт-Петербургда ал кезде көпкө окуйт элек. 3 айлык эмеден өттүм, курстан, эпидемиологиядан. Андан кийин дагы бир каттуу таасир бул 2003-жылы Америкада эместе окудум, биостатистика ошолор боюнча математика менен көбүрөөк медицинаны аралаштырдым. Америкада да барып окудуңузбу? Канча мезгил? Ал жерде аз эле 2 ай эле окудук. Ошол эле. Ушундай болуп туруп, анан кийин келип алып туруп, акыркы иштеген жерим могу департамент болду. Департаментте 16 жыл ошо эпидемиология башкармалыгы деп коет эле. Ошол жерде лабораториябыз бар, башкармалар, ошол жерде 16 жыл иштедим. Андан кийин акыркы иштеп аткан жерим ушул эле жер. 12 жыл болду. 13-жылдан баштап ушул жерде иштеп атам. Илим изилдөө багытында иштейбиз азыр бизде. Кыска суроо ушул теманы бүтелек окуу жай, билим пайдалуу маселесин айтпадыкпы? Ошол медициналык окуу жайга тапшырууда баягы акча берип, кое берип, андай мындай коррупциялык бир жолдор менен деген да сөздөр бар да. Анан сиз демек эчтеке бербей эле өз күчүңүз менен. Биз ал убакта ошол жөнүндө таптакыр уккан эмес экенбиз, чындыгындачы. Кийин дагы билгеним жок. Эми азыр чоңоюп эле калдык да, уже канча жыл болду. Азыркы окуп турган ошо курсташтарымды дагы элестетип көрсөм, бири дагы акча берип өткөн эмес. Бүт бардыгы өз күчү менен эле кадимкидей экзаменди тапшырып, монтип, өтүп туруп эмесиге келгенде мен. Мисалы үчүн менин акыркы экзаменди айтайын. Акыркы экзаменде физикадан тапшырып атат элем. Бүтүп атабыз. Эми экир кагаз мен 3 алсам деле өтөм. Анан келип туруп бир мугалим мондай карап калды. Көрсө биздин деканыбыз экен. Ой, бул лейлектен турбайбы? Койгула бунукуну деп туруп, менден башка эч ким калбай калыптыр. Баары уже экзамен тапшырып эми акыркысы экенмин да мен. Буга эмесиге кандай болду десе, биринчисине жакшы эле жооп бердим, о экинчисине жооп берип атат деп койду. Анан десе, ай, болду, токтот, буга кой, 4 кой дагы өтсүн, буларга эмеси кадыр керек деп. Кийин аны деле тааныбайм. Анан кийин көрсө биздин декан экен. Декан да жакшы киши болчу, ошо Доронбеков деген ал киши ошондой болуп туруп өтүп кеткенбиз. Эч бир андай нерсе жок болчу. Түшүнүк жок болчу ошондойчу бизде. Акча берет деген. Түшүнүктүү. Эми суроо. Биз баягы өзүңүздүн кесибиңизге байланыштуу суроого өтө берели. Мына бул сиздин атыңызды Google'га терип караса, Зоридин Нурматов десе эң көп маалымат ушул коронавируска байланышкан маалыматтарды аябай көп айтыпсыз, журналисттерге берипсиз, тияка бияка айтыпсыз. Коронавирус боюнча суроо. Бул коронавирус деген өзү азырга чейин имиштер бар. Бул
жөн эле баягы фейк эптеп эле ошону чуу кылып элди баягы онлайн дүйнөгө онлайн отуруп алып бири бири менен жанагынтип катышпастан ошондой онлайн аламына киргизүүгө болгон бир мындай амал депчи. Ал коронавирус жок эле нерсе, жөн эле паника деп ушундай бир саясат дегендер да бар да. Эми сиз вирус менен иштеген адис катары, медицина илиминин доктору катары ушуга бир аныктама берип койсоңуз, ал өзү коронавирус чындап эле бар нерсеби же бул бар нерсе? Эгерде азыр илим өтө алдыга кетип калганда, ошонун генетикалык жол менен баягы канча жыл бул мурда пайда болгон дегендердин эме кылганда 290 миллион жыл мурда эле пайда болгон экен. коронавирус бу? Коронавирус. Андан кийин мен өзүмдүн диссертациям боюнча, мисалы үчүн мен 10 жыл бою ушул вирустар боюнча, грипптин вирустарды, баягы курч респиратордук оорулар бар, сасык тумоо деп коебуз го. Ошону кайсы вирустар чакырат деп туруп диссертация жасадым. Ошондо 13-жылдагы менин алып изилдеген данныйым боюнча жалпы ушу сасык тумоону чакыргандардын арасында 5% коронавирус болчу. Эми бул жерде азыркы эмесиникине коронавирустун мындай акыркы болгон SARS-CoV-2 деп коет. Ошону айтып бере турган болсом, буга чейин 2002 жылы эле SARS деген баягы тяжелый эмеси пневмония деп туруп анда чыкты. Бир адамга бүт таркалып кетейин деп нападение кылды, анан дальше таркала албай калды. Андан кийин MERS деген чыкты. Ушул эле булар коронавирустун эле түрдөрү да. Алардын да MERS-тин деле смертносту 35%га чейин бар. Азырга чейин деле бар. Бирок алар толук адамдардын арасында таркалып кете албады. Себеби баягы адамдан адамга жугуу жолдору өтө эмеси кеңири эмес да. Мисалы үчүн акыркы ошо MERS-тик эрксо баягы эмелерден болуп калат да. Төөлөрдөн, жапайы төөлөр жүрбөйбү? Ошолордон жугат да. Анын төөнүн алдына эле баардык адамдар бара бербейт да. Ошоның үчүн ал деле турат азыр деле. Бирок кеңири таркалган эмес да. Могу SARS болсо бул ушундай таркалып кеткенден кийин баягыдай мындай эмеге касиетке ээ болуп калды да. Адамдан адамга аба аркылуу таркалуу касиетине ээ болду да, ошону менен таркалып кетти. Анан дүйнө жүзү боюнча таркалганда да эмне болот эмес? Таркалганда бул жерде бул эгерде ушул вирустун түрү менен мурда адамдар оорубаган болсо, жалпы элде буга каршы иммунитети жок болот. Демек, бул сөзсүз түрдө пандемия катары эмесиге таркалыш керек. Пандемия дегенибиз бир эле мындай мамлекеттин же бир территориянын ичинде эмес, бүт дүйнө жүзү боюнча бүт бардык адамдардын арасында таркалып кете турган жугуштуу ооруларды пандемия деп коет. Ошоның үчүн бул пандемия катары кадимкидей эле таркалып кетти. Азыр деле бүгүнкү күндө деле жок эмес, азыркы күндө бүгүн мына кечээ бүгүнкү күндөрү деле бизде да катталып атат, дүйнө жүзүндө да катталып атат, каза болгондору бар. Мурдакыдай пандемия дагыдай эмес. Эмне үчүн? Себеби элдин көпчүлүгүндө буга каршы иммунитети пайда болуп калды. 94% акыркы учурдагы биздин иликтөөлөр боюнча караганыбызда элде антителасы бар. Ошоның үчүн башка адамдарга жуга берет. Жукканда анын антителасы бар да, аны сезип да койбойт, башка да кылбайт. Баягы вирусту эмесиге антителалар өлтүрүп коет. Болду, ошону менен эле жүрө берет. Азырдагы мурдакы ошо 13-жылдардагыдай эле 5%ды түзүп атат. 5%-ын айланасында 4%. Бирок ошол башталганда баягы Кытайдан атайын видеолорду көрүп калдык интернеттен. Тим эле баратып эле, жыгылып эле, баратканда эле сулап кырылып эле ошондой видеолор кетип калды да. Эми азыр болсо андай кырылып жолдо баратып эле жыгылып калган көрүнүштөр жок. Ошондон улам шек пайда болот экен да, бул жөн эле бир башында бир паника кылганбы депчи. Жок, анын паниканы башка бирөөлөр эле атайы жасады. Ошондо баягыдай мындай да дүйнөдө баягы бир нерсеге кызыккан адамдар көп да, азыр техникалык возможносту көп. Ошо башка эле бир кинодон алып туруп эле баягы жыгылып тартылган нерселер бар го, ошону эле таркатып жүгүргөн. Аны деле эмесиге эгерде ушу пандемия жок болгондо эч ким көрбөйт деле болчу. Ошого элдин баары кызыгат дагы, бүт дүйнө жүзү боюнча моундай эле баратып эле жыгылып калат турбайбы, кырылып калат турбайбы деп анан ошонун эле таркап кетти да. Бирок башында аябай өзүңүз деле көрдүңүз го, посттор, блокпосттор коюлуп, маскалар аябай тагылып, сиз айтып атасыз, азыр деле ошол бар деп. Анан азыр маска тагганыбыз деле жок дегендейчи. Башында катуу паника болгон экен бизде. Башында катуу паника болгон. Кытайда, Уханда
эмеси Ухан провинциясында ошол жерде Ухан шаарында башталгандан кийин анан Кытайлар өтө каттуу эмеси иш чараны эме кылды да. Биз менен мисалы үчүн Кыргызстандын чек арасы менен самолет биринчи токтоду, чек аралардын өтө каттуу көзөмөлгө алынды. Бул жака адамдар эмесиге бирден бирге өтпөй калды. Ошондо дагы информация бергенде мен айткам, Кытайдан бул жака өтпөйт деп. Анан элдин баары эле бүт дүйнө жүзүгө каптап атса, сен эмне Кытайдан бул жака өтпөйт дейсиң? Себеби ал вирус мисалы үчүн кантип өткөндө адам аркылуу өтөт да. Бул адамга жугат да, анан ошол адамдар келсе ошол. Бул жерде бизде Кытайдан таптакыр аны тосуп салган да. Тосуп салган, ошон үчүн бизге Кытайдан чындап эле келген жок. Бизде биринчи келгенде баягы Саудовский райодан деп эме кылдыр, айтты. Ошондо келгенде адамдар ал жакта жугузгандагы, анан кийин симптому жок болот да. Келип алып туруп ноокатта, сузакта ошол жерлерде башталып кеткенде эмесиге 20-жылдын март айларында эле башталган да, акыркы 17-18-леринде эле. Ошондо алар аз гана адам болгондо көпчүлүккө тарката алган жок. Бирок эң негизгиден көп таркалганы биздики бул Россия аркылуу келген адамдардан болду да. Россияда себеби бизде баягы өзүңөргө белгилүү миллиондон ашык эме деп айтып жүрбөйбү, мигранттар иштейт деп туруп, ал жерде мекемелер жабыла баштады. Башкалары болгондо аларды бизге депортация болуп, баардыгы бул жака жөнөп келе жатканда жолдо баягы Казакстанда жолду тосту. Ал жерде канча жумалап биздин эмелер жарандар туруп калды. Оорусу дагы, соосу дагы туруп калды, баягы симптому жоктор да туруп калды дагы. Ошол жерде мындайча айтканда атайлап жары эмесиге бириге бири жугузган сыяктуу болуп туруп, искусственный дегендей кылдырып туруп, ошол жерде баары жугузуп алды. Бирок баягы симптому бар биринде жок. Анан кийин бизге автобустар менен ташыбадык бул жакта. Миңдеген адамдар келди да, ошо Россиядан, Казакстандан, эмне ушул жактардан келген адамдардан анан бүт элге эмесиге таркап кетти да. Ушул нерсе, ушул эпидемия мурда кийин баштан өтпөсө, бул биринчи жолу болуп атса, анан ошол учурда дагы эпидемиянын арааны жүрүп турган учурда дагы, анан ал болуп өткөндө дагы ушундай бир сөздөр бар. Саламаттык сактоо министрлиги мынандай нерсе кылып койсо болмок, ушул жагынан ката кетти, мунусу жок, тигиниси жок деп ошол министрликке карата ар кандай сындар азырга чейин анча-мынча айтылып келет. Эми сиз баягы адис профессионал катары чындап эле эгер ката кетилген болсо, кайсы жагынан алешемдиктер, катачылыктар кетилди? Биринчиден мен ушул вирустар менен эмесиге докторлук диссертациям ушул боюнча да. Ошондо бул жерде эки эле иш чара керек. Болгон эки эле иш чара пандемиядачы. Биринчиси мына эмеси кылдырып туруп, кандай кылдырсып айтсак болот. Мондай эмеси боло турган болсо, пандемия башталды, өтө жогору көтөрүлөт дагы. Элдин баары эмесиге могул жерде бардыгы ооруш керек да. Биздеги бул жердеги милдетибиз болуп турат. Ушул могу кескин түрдө жогору көтөрүлбөшүгө аракет кылып, жайыраак баары бир ооруйт буларчы. Пик болот экен баары. Ошо пикке бир учурда өтө көп адам оорубашыга аракет кылдырышыбыз керек да. Ошого аракет кылышыбыз керек. Биринчи эме милдетибиз. Экинчиси буга ушул ооруган адамдарга жакшыраак жардам көрсөтүү медициналык. Ошол жагын гана каттуу карашыбыз керек да. Болгону ушул эки иш чарада пандемияда. Башканы бул биз баягыдай бул вирусту биз жака киргизбей коебуз, андай мындай деген алар болбогон эле утопия да. Ушул эки чараны биз өтө каттуу киргизишибиз керек эле да. Эми кандай болду bizde? Bizde биринчи эмесиге келгенде ошондой эле баягыдай кайсы өлкөлөрдөн келсе баарына текшерип аттык, башка кылып аттык. Анан биздики таркалып кеткенден кийин баягылар барып муну ким менен контакт болду, башка болду дегендей кылдырып туруп, анан биз деле баягы айтканыбыздар бар да, ушундай койкаларды көбөйтүшүбүз керек. Адам көп болуп кетсе жатпай калат, башка болбой калат деген жерлерде болуп кетет да. Ошол жерлерде биринчисинен мен айтып коеюн, баягы эмеси боюнча, ошо жаңы ачылган койкалар боюнча да алып келип, мисалы үчүн Саудовский район, ал жерде мындай мамлекеттерди бөлүп койгонбуз да, кайсы мамлекеттерде көп катталып атат, мисалы үчүн Италияда, башка жерлерде, ошолордон келгендердикини Россиядагы кийин ошонун катарына кирип калды. Өзүнчө изоляция кылып туруп эмелерге, стационарларга, жаңы ачылган, уюшулган ооруканаларга жаткыра баштады да. Анан бизде комиссия болду. Комиссия болгондо барып туруп давай текшергиле дагы, ошого өзүңөрчө бир жыйынтыгын айткыла деди да. Мен биринчи эле барган комиссияда бүт баары эле чогуу барганбыз, эме кылдырып. Анан мен айттым, могул жерде моголар тияктан келди, бирок мунун симптому жок бунун азыр.
ушунун ичинде бирөөсүндө болушу мүмкүн, жуккан болушу мүмкүн тияктан келгенде, бирок али баштала элек. Эгерде моунуку башталса, ушул жерге жаткыргандарыбыздын бардыгыга биз атайлап буларды качып кетпесин деп туруп буларга жугузганы жатабыз. Келгиле буларды үйүнө кетирип жиберели деп кетирип жибердим. Ивановкада барып туруп эмесинкиде 30дай эмесиге жаткан болчу, изоляцияга жаткандарды кетирип жибердик. Анан ошондон эле Минздрав эмне кылды? Сразу эле кой, Нурматовду ызылдатпай аракка алгыла бул жактан деп туруп, мени ал жерден алып салды дагы башка эмес менен, илимий прогнозированиялар, башка нерселер менен зарместетип мени ал жерден алып койду. Эртеси күнү ошол эле группа барып туруп, могу эмесиден азыр военный час барго, 5 күнгөйдөгү ошол жердегилерден барып туруп, ал жердегилерди да кетирип ийсем, бүт бардыгын ошол эле логистика алып караганыбызда ушундай да, туура эле да. Кетирип жиберсе, аларды министр баш болуп туруп, бардыгын кайра жийип келгиле деп айтып атпайбы? Жийип келдиртип, түнү менен болсо дагы. Максат эмне, мен түшүнбөй деле калдым. Максат мындай болду окшойт да, баягы өкмөттөн силер ачып атасыңармы, стационарыңар жөн эле турбайбы? Bunun işine kim jatkırып атасыңар дегендей урушабы иш жүрүп аткандай, күжүлдөп аткандай көрсөтүш керек болуп калды да. Ай, чындыгыда бизде али алдыда турат дегенди алардагы мындай бул иш менен эмесиге чындап өзү баягы илимий жактан бул жагында да маалымат азыраак болгондуктан буга жакшы маани бербеді да, ошондой тескери иштер болуп кетти да, ушундай иштер. Анан экинчиси бүт бардык баягы контакт деп коет да. Мисалы үчүн бирөө ооруну бирөөдөн лабораториялык текшерип аныктадыкпы? Ал ким менен болду, башка менен болду, бардыгын жыйып алып туруп, алардын анализдерин алып текшерип, анан бизде эместе болгону Кыргызстанда эки эле лаборатория бар болчу да. Бирөөсү могу департамент Госсанэпиднадзордо бизде эместе Бишкекте, бирөөсү Оштогу санэпид көзөмөлдөө борборунда ошолор. Алардагы мурда биз 2009-жылы баягы куш тумоосу деп эме кылбадык беле, проект болду. Ошонун негизинде алып келип туруп эки жерге куруп койгон экенбиз. Ошолорду анан бул жерде жасала баштады дагы, толуп кетти. Лабораториялар баягыны аныктаганга мүмкүнчүлүгү жетпей калды баягыгача. Бүгүн мисалы үчүн лабораторияда мүмкүнчүлүгү бар да. 200, 300, 500 анализин жасасын, ал жерде миңдеген анализдер келип калды да. Жумалап жөн эле жатып калды да. Анан ошондо да контактныйларды издеп атабыз. Анан мен эме кылдырдык дагы, бул жерде айттык, токто, биз эме менен воздон суранып туруп, анан воздор менен бизден Кыргызстан, Молдова, Украина дагы бир нече өлкөлөрдө ушундай бир иликтөөнү жүргүзөлү. Фактически канча адамга жукт экен биз моунтуп отурбайлы аныктайлы дедик да. Ошондон бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен ушундай ишти баштадык. Ошондо баштаганыбызда биз Оштон баштадык. Ошто баштасак, Ош, Жалал Абад, Баткендерде 15-20% адамдар инфицированный экен. Мындайча айтканда жугузуп алган экен да. Бул деген өтө чоң да. Ал жерде бир 20 лабораторияң болсо да анын бардыгын аныктай албайт. Аныкташтын да кереги жок да. Ошончо адам уже инфицированный болуптур. Биз эми негизи жаткандарды гана бул жака коюшубуз керек эле. Ал жагага бир кеттик. Андан калган северный жагыбызда бир аз жогору экен, 31%. Андан кийинки бул этап бүттү, андан кийинки этаптарда барып акырында уже 87%га чейин баардык адамдардын эмесиге иликтенгени болуп калды. Андан сырткары дагы эмнелер эме болду. Мисалы үчүн алып караганда баягы блокпостторду коюп салды, анан убактылуу ооруканаларды ачты, көчөлөргө баягы дары чача баштады. Ошолордун бардыгы көчөлөргө эч кандай кереги жок да. Ал кадимки эле адамга жугуп атпайбы? Бул ал көчөдөн кантип эме бирөө барып көчөнү жаламак беле алган. Көчөгө бирөө чүчкүрүп какырып коюп койгон болсо деле ал жерде өлүп калат, ал вирус өлүп калат. Ошентип анан саламаттык сактоо министрлигинин баягы эмне деп койсом, эми бир күпүлдөп иш кылып атабыз деген каттуу аракет кылып туруп бардыгын колго ала албагандыгынан ошол иштин бардыгы өзгөчө кырдаалдар министрлигине өтүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошо ооруканаларды ошолор ачты, ал жердеги тамагын да ошолор уштурду, постторду дагы башкаларын да бүт бардыгын ошол жерден ушундай болуп калды. Эми көрүүчүлөрдүн бир жөнөкөй бир эми логика менен угуп атышат да азыр. Мындай илимий эмес, мындай жөнөкөй түшүнүк алсак деп атышат да. Мынау эми алар учурунда эл ошондой пандемия ызы чуу болуп атканда ошол эл өзүнүн деңгээлинде эле кабыл алат. Ал эми профессионалдуу илимий чөйрө, илимий
адистер ошол пандемия бүткөндөн кийин дагы илимий мамиле жасап, илимий деңгээлде ага көңүл буруп, эми бул жоголдубу, жокпу деп иликтей турган бир илимий бир кызматкерлер болуш керек да. Эми сиз сыяктуу докторлорбу, эл болсо баягы сакайдык деп анан баягы тирлигин улантып кете беришет. Илимий чөйрөдө кандай бул ушул коронавирус деген өзү биротоло жок болдубу? Эми коркпой эле койсок болобу? Жок, азыр коркпой эле койсок болот. Коронавирустун ошол түрүнөн коркпой эле койсок болот да. Бирок дүйнө жүзүдө миллиондон ашык вирустун түрү бар да. Миллиондон, алардын көпчүлүгү бизге зыяны жок. Бизге зыяны келе турган бир 200-дүн айланасында эле эмесиге вирустар бар да. Кандайдыр бир ооруларды чакырат, жеңил оорураак дегендейчи. Акыркы жылдардагы деле ушуларды карасаңар, негизинен ушу эмесиге вирустук оорулардан эмеси пандемиянын көп оорулар пайда болот да. Ушул эле жана айтып кетпедимби, SARS, андан кийин MERS, андан кийин эмесиге SARS-CoV-2 дегендей, кийин баягы чочко тумоосу дагы H1N1 дегендери пайда болду. Андан кийин Zika деген вирустар пайда болду. Ушулар бүт дүйнөгө мондай өтө эмесиге коркунучтарды туудурат да. Негизиден эми ушулар коркунуч туудурганда эмне болот? Бул жерде чындап эле бул баягы мындайча алып караганда бир дүйнөлүк согуштар болот го. Аларга караганда дагы эмесиге чоң да булардын маанисичи. Буга өтө катуу бир мондай мамлекеттик деңгээлде андай стратегиялык изилдөө институту болуш керек да. Ушул боюнчачы бул жерде саламаттык сактоо министрлиги менен чектелбестен мындай чогуу бардыгын карай турган эмне кылышыбыз керек дегендейчи. Ошондо мына карап көрсөңөр, акыркы эле ушунда алып караганда, мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча 7 миллиондон ашык адам каза болду. 7 миллиондон ашык. Бул деген өтө чоң эмеден дагы бул. 7 миллион дегенибиз ал жанакы катталган оорулар биз учетко албадык го, ошолордун эле арасынан. Катталбагандардын арасында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмеси боюнча, билдирүүсү боюнча 15-20 миллион адам каза болду да. Бизде Кыргызстанда кандай болду? Дүйнө жүзүндө 700 миллиондон ашык адам ооруду да. Бизде 206 миңден ашык эмесиге ооруду дагы, бул катталганы да, бизде катталгандары. Анан каза болгондору 2000ден ашыгыраак болду да. 1%-дын айланасында экөө да тең эле. Эми ушуну карап көрсөңөр канчалык маанилүү да. Ошонун үчүн буга атайы сөзсүз түрдө биз эме кылышыбыз керек да. Маани беришибиз керек да, ушуга коюшубуз керек. Жана биринчисиде бизде эмне болду? Биздикиде эң негизгиси жаткыза турган оорулар эмесиге, ооруду жаткыза турган жерлер жетишпей калды да. Анын дагы эмесин себебин айтып берем азыр. Мисалы үчүн чубак ажын деле алып карап көрөлү. Ошону азырга чейин сөз бар, ушул имиштер бар, имиш деп коеюнчу. Чубак ажыны ошондой жанагындай балекет ооруну коронавирус жуктурду, бирок алып калууга болот эле деген мындай өкүнүүлөр, армандар дагы деле бар да. Эми адамдын тагдыры Алла Тааладан, ал эми биринчиден анан эмесиге бул жерде эмесини алып караганыбызда, ал киши келгенден кийин бир күнүн ичинде эле каза болду. Бардыгы ошондой болду. Биздегилерчи. Себеби биздеги эмелерге, ооруканаларга жаткырып алганыбызда бардык коронавирус кимде бар болсо ошонун бардыгын жаткырып аттык да. Айрыкча лабораториялык тастыкталган болсо, буга жугузуп алыптыр деп туруп текшерсек, коронавирус чыккан болсочу. Анан кийин биз эмесиге ушуга каттуу эме кылдырып туруп, анан иликтөө жүргүзүп туруп баштаганда биз кандай кылдык? Ушул жерде бардык региондорго чыгып туруп, баягылардан иликтөөнү жүргүздүк дагы. 6000 кишини баягыда текшерүүдөн өткөрүп туруп эмне кылдык? Адамга, организмге мондай вирус киргенден кийин ошого каршы ошону талкалоо үчүн Алла Таала жараткан эмеси бар да, өзүнүн мындайча коргонуу системасы бар да. Ошо бир затты пайда кылат. Ошонун аты антитела деп коет да. Антитела канча адамдарда пайда болуптур дегеничи. Анан ошо антитела пайда болуп, мындайча айтканда жугузуп алгандан кийин канчасы кандай болуп ооруптур дегенибизде, ошондо биринчи этапта эле биз эмесиге таап чыктык. 61-67% гана эмесиге баягыдай кандайдыр бир симптомдор болуптур да. Калган 40% баягы коронавирус жуккандан кийин бир жолу чүчкүрүп да койбоптур. Бул ошонусу менен бир аябай коркунучтуу экен. Ооба, ана жок.
коркунучтуу эмес, иммундук системасы адам аны жөн эле жеңип атат, баягы вирусту. Жеңип атат, эч нерсе болбойт ал киши. Ошо 40%. Демек, биздеги могу больницада жаткандардын 40%-ны автоматтык түрдө тез аранын ичинде сыртка чыгарып жиберишибиз керек эле да. Анан биз ушуну бергенибизден кийин баягы клиникалык протокол деп коет да. Клиникалык протокол дегенибиз бул кантип диагноз коюш керек, андан кийин кантип дарылашыбыз керек дегенде. Ошолорду өзгөртүп туруп, баягы коронавируска лабораториялык тастыктоо чыккандан кийин дагы баягы клиникасыга карагыла деген эмесини жыйынтыкты бердик да. Бул коронавируска адамдын организми ар кандай туруштук бере алат экен. Ар кандай туруштук бере алат да. Анан дагы бир кызык жери бар да. Бул жаратылыш ушундай түзүлгөн. Коронавирус өзү мисалы үчүн организмге, биздин организмге кирди, адамдардыкыначы. Адамдарга келгенден кийин бул жаңы чөйрө. Жаңы чөйрөгө ыңгайланыш керек. Ыңгайланышууда биринчи киргенде сөзсүз түрдө баягы адам каттуу ооруйт, себеби баягы вирустар дагы бул жака көнө элек али. Анан бул жакта көнгөндөн кийинки вирустар таркаганда барган сайын жеңилдей баштайт да баягы оорунун түрү. Биз 3 этап менен өткөрдүк. Ошондо башында 61-67 боло турганса, кийин 47%га чейин адамдар гана ооруп калды да. Мындайча айтканда, коронавирус жуккандардын 60%-ны таптакыр сурап да койбошубуз керек экен да. Мындайча айтканда, кандай сен өзүңдү сезип атасың депчи. Жаткызыш эмес, сурап да койбошубуз керек экен. Алар кадимкидей эле эме болуп кетти ошондой. Ошондо анан өзгөргөндөн кийин анан биздеги эмелер дагы клиникалык протоколдор ушундай нерселер бизде белгисиз болчу да. Илимдин негизги күчү ушунда да. Баягы жалпы эле ура деп туруп ар кандай иш-чараларды жүргүзө берген менен, бирок тоок эте турган баягы так боло турган жерлерини биз эмесиге аныктап беришибиз керек да. Бирок биз бүгүнкү күндө да айтып коюшубуз керек. Мына азыр бүгүнкү күндө дагы ошо коронавирусту түздөн түз өлтүрө турган дарыбыз жок азыр деле. Жок дарыбыз. Алар бүт бардыгы баягы биздеги дарылообуз кандай болот? Дарылообуз бул адамга ошо мисалы үчүн келсе, мисалы үчүн чубагачы келгенде анда кант оорусу бар, сахар деп коебуз го. Анысы бар да. Анан кийин хронический эмесиге өпкө, бронхтордун оорулары бар. Биринчи кезекте каза болгондор ошолор болду да. Сахары барлар, хронический эмеси бронхолегочный заболеваниялар, ушундай оорулар бар, туберкулез менен ооругандар. Себеби эмне? Себеби бул жерде эмесиге коронавирустун вирусу жалпы адамга киргенден кийин иммундук системасыны мындай өтө эмесиге төмөндөтүп жиберет да. Кескин түрдө төмөндөтүп жиберет. Анан баягы организмдеги ошол эле ооруларга каршылык көрсөтө албай калат эмесиге. Организмчи башка эле өзүнүн ар жактагы эле ошо сахарный диабетиге же болсо жанагы өпкөсүнө ооруп атканыга же башкасы жеринде ооруп атканыга каршылыкты көрсөтө албай калат да. Дагы бир кызык нерсени айтып коеюн. Мына биз эмеде болсо мындай дедик да. Коронавирустан каза болгондордун саны 2000 болуп атабы бизде. 2900 болду. 18-19 жылдары, андан кийин 23-24 жылдары Кыргызстан боюнча каза болгондордун саны 31-32 миң болот да. Коронавирустун учурда 20-21, 22 жылдары 38-39 болду. Жалпы каза болгондордун саны. Ага биз коронавирус деп диагноз койгонубуз жок. Түшүнүп атасызбы? Алар демек ушул коронавирустун таасири аркылуу иммундук системасы бүт адамдарда ылдыйга түштү дагы, баягы башка оорулардан дагы каза болсо, жүрөк оорубу барбы, өпкө оору, баягыдай кант оорулары барбы, хронический бардык оорулардын түрлөрү, ошолор анан айрыкча эместе мындай жаш курагы жогорку адамдар, 50-60-тан жогорку жаштагылар, ошолор көп каза боло баштады. Ошолордукуна алып карасаңыздар, эмесиге өтө көп эмеси каза болуп кетти. Ошондой болуп, мунун бир өзгөчөлүгү ошондо болду. Жашы өтүп кеткендердикинде көбүрөөк болду. Жаш балдарды деле биз текшерип көрдүк. Аларга деле чоңдорго кандай жукса ошондой жугуп атты, бирок жаш балдар ооруган жок. Мисалы үчүн 2009 жылдагы пандемияда чочко тумоосу деп койгонбуз. Анда негизинен 17 жашка чейинкилер эмесиде ооруп атты да. 17 жаштан кийин эмнеге андай десек, себеби мурда баягы 57-58 жылдары ушундай эмесиге чоң эмесиге пандемия болгондагы грипп боюнча ошол вирустан калган антителалары
таасир берип туруп чоң адамдар 2009 жылкы пандемияда ооруган эмес. Наоборот, жаш балдар ооруган. А мында чоң кишилер ооруду, жаш балдар ооруган жок. Жаш балдарда иммунитети күчтүү, а чоң адамдарда адам картайган сайын баягыдай клеткаларыны өлүмдөн сактап калайын деп туруп, адамдын защитасы да өзүндөй мындай эмеси белоктор пайда болот да, S-белоктор деп коет. Ошо белокторго сайылып туруп, анан кийин эмесиге бул коронавирустун вирусу клетканын ичине кирип кетип атат да. Зоридин ага, сиз эми жөн адам эмессиз. Сиз ушул вирус деген нерсени иликтеген медицинанын докторусуз да. Ушу вирус деген оокат эмне экенин өмүрүңүздө ошого арнаган бир адиссиз, докторсуз. Бул эми кыргыз медицинасына гана тиешелүү суроо эмес, сын суроо эмес. Деги эле дүйнө жүзүндөгү ушул вирус менен алектенген ушул чөйрөгө да биз ушул коронавирус деген же дагы бир балекет оору деген аталышы ушундай чыкканда эле баягы чуу түшүп эле кокуй деп ушундай кылбастан, мисалы үчүн алдыда да кандай вирустар күтүлүшү мүмкүн коронавирустан башка, ошонун алдын алуу деген мындай болбойбу? Докторлорго караганда, профессорлорго караганда, кыйын адистерге караганда вирус боюнча, демек ошондой коронавирус башка вирус дегендер аябай күчтүү экен да, алдын ала албай караганда. Мисалы үчүн азыр бизде эң күчтүүсү ошо вирустарда коркунуч болуп келатканы 2003 жылдардан бери эле келатканда баягы куш тумоосу деп бир силер деле журналисттер көп эле берип калдыңар. Ошол дагы эле турат. Бүгүнкү күндө дагы анын өлүмгө учуроосу ооруган адамдардыкы 60-70% каза болуп атат. Бирок алар адамдан адамга жугуу касиетке ээ болгон жок да. Эми бул жерде биз алдын ала биз толук билбейбиз да. Ушул вирус ошол касиетке ээ болгондон кийин өзүнү кандай алып жүрөт. Канчалык эмеси өрүмгө дуушар кылат, кандай эместе формада эмеси болот, баягы ооруга адамдар жугат. Жана эле айтпадым, жаш балдар ооруйт экен, чоңдор оорубайт экен. Же болсо тескерисинче азыркы эмесиде чоңдор ооруду дагы жаш балдар оорубай калды деп турупчу. Ушуга окшогон өзүнүн ар кандай эмеси болот да, мындай касиеттери болот да. Ошону биз алдын ала билбейбиз. Билбейбиз да, ошону билбейбиз. Ошонун үчүн булардыкка иш чараларды түзүп коебуз. Азыр деле бар. Иш чарабыз. Азыр мындай деген иш чараны түзүп койдук. Эмесиге респиратордук вирустардын пандемиясына каршы Кыргыз Республикасынын иш эмеси стратегиялык планы дегенди азыр түзүп атабыз. Мына 30 сентябрдан баштап мындай айтканда учение болот. Ошону болуп кетсе кандай кылабыз дегендей бир иш чараларды өткөрөбүз. Бар экен. Бирок толук эмес да, биз так билбейбиз да. Эң эмесиге коркунучтуу жери ошол болот да. Биз аны так билбейбиз. Жаратылышты алдын ала бул вирус пайда боло турган вирустардын кандай болуп кетишин билбейбиз. Мисалы үчүн 2009 жылдагы ошондо мен диссертациям көбүнчө ошого арналганда биз куш тумоосун күтүп атканбыз 2003 жылда. Баягыдай 60-70% эгер каза болуп кетсе кандай болот? Бул адамдан адамга эле бир эле эме кадам турат да. Адамдан адамга жуга турган эле касиетке ээ болсо бүт дүйнөлүк ушунчалык каттуу эмесиге пандемия болуп кетет да. Ошол ол болуп кетсе кандай болот деп турсак эле келип туруп бер жакта свиной грипп чыгып калды да. Көрбөйсүзбү? Бүт дүйнө жүзүндөгү алымдар дагы мындай деп атты эле, мындай болуп кетти. Ушундай эмелерди да. Могу коронавируста деле көпчүлүгү билбеди. Ошоның үчүн баягы Америкада жана Трамп деле эме кылып атпайбы? ВОЗ бизди эме кылдырып алдын ала так маалымат бере албады. Биз аларды финансировать этпейбиз башка деп туруп. Андан сырткары өздөрүндө да CDC деген өтө чоң организация бар. Бүт дүйнөдө ушу ооруларды көзөмөлдөп тура турганчы. Анын директорун дагы кетиришти. Алар дагы өтө авторитеттүү эме окумуштуулар уюму да. Аныкы дагы кетти, ушуну так маалыматты бере албадыңар деп. Эми мындай, бул өтө жупуну суроо болуп калышы мүмкүн да. Бирок бул суроого жооп алынышы керек. Балким бул сизге суроо эместир. Бул саясий өңүттөгү суроодур. Мына бул ушундай ар кандай ушундай оорулар, ушундай эпидемиялар кайсыдыр бир өлкөнүн ушул адамдарды атайлап азайтууга болгон саясаты, бул жанагы тиги бу деп анан кийин ар кандай вакцинациялардын чыгарылышы, атайлап балдарга сайылышы, ушундай коронавирус деген оорулардын чыгышы бул тек гана бир мындай бир болбогон эле нерсе, бирок негизги максаты ушул кайсы бир өлкөлөрдө
адамдардын санын атайлап азайтуу максаты деген дагы ушундай чочулоолор бар, имиштер бар. Аны эми адам баягы ой күлүктөп коет, ар кандай нерсени адамдар ойлой берет да. Биз сиз өзүңүз деле мындай карап көрсөңүздөр, миңдеген жыл мурда деле ушундай пандемиялар болгон беле. Баягы тарыхтарды карасаңыздар, чуманыкы болгон, андан грипп болгон, баягы испанка деген дагы өткөн кылымдагылардын башында болгон. Биринчи дүйнөлүк согуш убактында бул дайыма бир 30-40 жылдын ичинде чоң бир пандемия ушундай сөзсүз түрдө ушундай болуп атат. Бул жаратылыштын кандай деп койсом болот, эми мындай так айтканга да болбойт. Жаратылыштын саморегуляция деп коет да, мындайча айтканда өзүнү өзү жөнгө салуу эмесиге жаратылыштагы болгон эмелер да, касиет да. Булчу вакцинация боюнча дагы бир сурайын деп атам да. Вакцинация боюнча көп мага дагы өзүмдүн WhatsApp билдирүүлөр келет. Бул деген вакцинация дегенди бул балдарга сайдырбаш керек. Бул деген эптеп эле бир ушундай бир коркунучтуу бир уюмдардын акча табуу бизнеси. Америкада, батышта балдарына сайдырбайт экен. Бизде эле сайдырат экен. Ошол вакцинацияны жанагында сайдырганы үчүн анан кийин анча-мынча ооруларга туруксуз болуп балдар. Ооруп, обош бетер организм алсырап калат экен. Муну сайдырбаш керек деп интернетте каадалуу эле бир видеолор жүрөт да. Ошол. Жок, бул эмесиге туура эмес, таптакыр туура эмес. Себеби акыркы ушу өткөн кылымдын ортосуна, мисалы үчүн азыркы күнгө чейинки адамдын жашоосуну карап көрсөңүздөр, негизинен ушу вакцинация чыккандан кийин адамдын орточо жашоосу 25 жашка дүйнө жүзү боюнча орточо жогорулады. Вакцинациянын негизинде 1900 жылдары, 1920 жылдары жалпы төрөлгөн балдардын 30% 1 жашка чейин каза болот эле. 30%. Бүгүнкү күндө 1%. Булардын бардыгы ушу вакцинациянын жыйынтыгыдан. Вакцинациянын эмесиникиде баягы каршы дегендердикиге мен да кээде эме кылдырып калам. Ошол убакта барып туруп, эми азыр бизде эмеси каалаган нерсеңди айта берет экенсиң да. Кээ бир адамдар ошондой деп вакцинация мунун ичинде баягыдай рутут бар, мунун ичинде моундай алюминий бар, бул моундай уулуу зат деп туруп. Вакцинацияны чыгарганда эң негизгиси биринчи талабы бул ошол вакцина токсичный эмеспи, адамга зыян алып келбейби деген биринчи этаптагы мындайча сыноосу ошо биринчи этап ошол болот да. Экинчи этапка эгерде ошол ондон өтпөсө экинчи этапка өтпөйт. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү этапка өткөндөн кийин анан кийин гана бул эмесиге дүйнө жүзү боюнча чыгарыла баштайт да. Андай дүйнө жүзү боюнча бир дагы вакцинация жок бүгүнкү күндө. Жок андай. Бир дагы мамлекеттик деңгээлде же болсо уюм деңгээлинде адамдын акылыга сыйбайт. Бул кантип ушул эмени адамды кыра турган нерсени бул чыгарсын, ошонун аркасынан акча жасасын дегендей. Конечно, сөзсүз түрдө мындан акча табат вакцинация чыгаргандарчы. Бирок ал баягы адамдын өмүрүнө кыюу же болсо зыян болсо дагы мен акча таап алайын дегендей болбойт. Мисалы үчүн эмесиникиде дагы айтып аткан, могу коронавирустун эле вакцинациясы эгерде бирөөлөр санап чыгат да, эми моундай караганда. Санап чыгып бүт дүйнө жүзү боюнча элдин баарына вакцинация кылсак, $800 миллиард алат экенбиз депчи. Ал туура эле. Бирок ал баягы өмүрдү кыюу үчүн берилген жок да. Бирок бул жерде чындыгы үчүн айтып кое беришибиз керек. Могу коронавирустун эмелери, вакциналары акыркы этабын өткөн жок. Акыркы этапты, 4-нчи этапты. Эмнеге? Себеби бул вакцинация чыккандан кийин, баягыны сайгандан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин эмне кандай эмеси зыяны болот экен, 10 жылдан кийин дегендей гарантияны бири дагы бере алган жок. Себеби булар тез аранын ичинде иштеп чыкты дагы. Бул жакта эмесиге ситуация ошондой болуп калды да дүйнө жүзү боюнча. Анан ВОЗ, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эмеге байланыштуу ушундай дүйнө жүзүндө пандемия болуп жаткандыгына байланыштуу 3-нчи
этаптагы испытаниядан кийин муну колдоно бергиле деп туруп өзү преквалификация бере баштады да. Бирок ал жерде да выборочный болуп калды. Мисалы үчүн Кытайда воздухуна караганда дагы башка мамлекеттердикине караганда да талап өтө күчтүү да вакцинацияга. Алардыкына да мисалы үчүн берген жок. Бирок Кытай миллиарддаган адамдарды эмесиге эмдөөдөн өткөрдү. Бардыгы эмесиге эч кандай мындай олуттуу кандайдыр бир зыян болгондугуна эч жерде белгиленген жок. Эми сиз айткандай ошол жанагы вакцинация маселесинде адамды атайлап өлтүрөлү, адамзаттын саны барган сайын өсүп кетип атат, азык түлүк жетишсиз болуп атат, ошондайынан адамдарды атайлап азайтыш керек деген нерсе болбойт экен да, эмичи? Ал болбогон эле баягыдай теория. Имиш сөздөр экен. Эми илимий бир адис катары жооп берсеңиз, балким ошол вакцинация деген убактылуу жардам береттир, пайда береттир. Түпкү ниетинде адамга жардам берели деген ниет болгондур. Бирок түпкү келечегинде балким адамдын организмине таптакыр кыйрата турган, келечекте аны тукум куруткула турган бир мындай мандемдери жокпу бул вакцинация? Жок деп толук айта алабыз. Мисалы үчүн мындай да, азыр кичине убакыт алсак да айтып берейин. Гепатитке каршы эмдөө жасайт дүйнө жүзү боюнча. Эмдөөдү жасагандан кийин биз дагы эмесиникиде Германия менен ошолду биздин өзүбүздө дагы ошол иликтөөлөрдү, илимий изилдөөлөрдү жүргүздүк. Дүйнөлүк эместе CDC-никин айтып берейин, анда кандай болду. Эмдөөнү жасагандан кийин 1-2, 3 жол алат да вакцинация. Андан кийин 1 жылдан кийин караса, иммунитети деңгээли баягыдай мындайча айтканда, илимдин сөзү менен айтканда, оору жукса коргой турган деңгээлде, жогору деңгээлде турат. Жыл өткөн сайын барып карай берсең, 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан кийин баягынын деңгээли ылдыйга түшүп кетип атат. Эмнеге түшүп кетип атат? Себеби ошол вирус организмге кайра келип кирбесе, бул турган антителалар, мындайча айтканда жанагы солдаттар вирустарды жей турган, талкалай турган кызматы жок болуп атпайбы? Биздегидей карабайт, организм карап көрөт, бул эмне иш кылып атат? Эши жокпу? Давай штатны сокращение кыла берели деп туруп, барып туруп ушундай деңгээлге алып барат. Анан деңгээлге алып барганда акыркы убакта биздин лабораторияларда текшергенибизде ошонун ушунчалык аз деңгээлini таба турган деңгээлден лабораториялардын мүмкүнчүлүгүнөн ылдыйга түшүп кетет да. Анан биз аныктаганыбызда мында антителасы калбай калыптыр деп аныктайбыз да. Ошондой кылып жыйынтык беребиз. Анан эми ошо CDC'лер кандай кылды? Булар бардыгын аныктады дагы, баягыны бүткөндөн кийин эми значит мында антителасы калбай калган болсо, бул оруш керек. Давай келгиле моуну издеп көрөлү да, кимдер ооруптур дүйнө жүзү боюнча деп анан изилдей баштады. Дүйнө жүзү боюнча изилдеп 31 жыл бою изилдеди. Ушул эмесинен кийин баягы мурдагы прививканы алган, андан кийин ооруп калган, башында антителасы болгон, кийин жоктордун арасында ким ооруп калды деп 31 жылдын ичинде дүйнө жүзү боюнча бир адамды таппай койду. 31 жыл боюнча. Эми эмнеге деп туруп, эми себебини изилдей баштады. Себебини көрсө, баягы эмесиге мурда антителасы бар, азыр 0. Ошого анан булар вакцинанын 0,5 дозасыны сайып көрөлүчү деп 0,5-ини сайгандан кийин негизде мындайча алганыбызда биз вакцина сайылгандан кийин 1-1,5 айдан кийин антителары пайда болот да. Алардыкы 1 саат 2 сааттын ичинде эң жогорку деңгээлге 2 сааттын ичинде эле кескин түрдө пайда болду. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз эгер вирус келип адамга түшсө, бул жакта иммунологиялык память, эс тутуму бар. Мындайча айтканда, ошол жерде турган баягы антителаны чыгара турган заводу дап даяр турат. Аны организм эч жака жок кылып койбойт. Ал түштүбү, сразу ошого иштетет. Бул баягы вирус турбайбы деп туруп ага каршы антителасын чыгарат дагы, ошону менен иштебей калат да. Ошондой нерселер бар. Зуридин ага, дагы бир нерсени сурайын деп атам. Мына акыркы кезде, акыркы жылдары жанагы чет өлкөгө барып, Индияга барып, Германияга барып, ошо органдарды алмаштырып келет элем деп жанагындай колунда жок, анан ушу жардам берип койгула, боор алмаштырам, сироз болуп калдым, ушундай деген сыяктуу оорулар күчөдү да. Ушунун илимий жагында изилдеп көрдүңөрбү? Эмне үчүн мындай оорулар күчөп атат, четке чыгып ошол операция кылдырып келем дегендердин саны өсүп атат, же мурда эле ушундай беле? Эгер жок андай эмес болсо, эмне үчүн ушундай операция кылдырып келемин деп боорун да башка органдарын алмаштырам дегендер сыртка чыгып атат? Себеби эмне мунун? Жеген азык түлүгүнөнбү же да башка себептер барбы?
бизде эпидемиологдор биздин кесибибизде ушундай да ар кандай нерсени карайбыз. Бул эмне, качан, канча деген суроого жооп беребиз дагы, андан кийин почему деген, эмне себептен дегенге жооп изилдейбиз да. Биздин эмебиздин кесибибиз ошол. Биз биринчи буларды көрүп атабыз, канча эме кылдырганды, элдин баары да мына сиз айтып атпайсызбы? Сизден башка ошону президент деле көрүп атса керек, министрлер деле көрүп атат. Мечитке жума намазга барсаңыз дагы жык адамдар ушундай Индияга жардам берели, жардам берип аткандар дагы көп, башкалары да көп, өтө көп. Ошол жерде эле айтып кетейин, дагы мына операция кылдык, могулардыкы Индияга алып баралы деп 2-3 кишини операция кылдык деп туруп айтып атат. Эми менин көз карашым боюнча кандай, эми илимдин көз карашы боюнча кандай? Биз ушуну Германиянын Роберт Кох атындагы институт бар да, ошолор менен чогуу изилдеп туруп, мен өзүм аларга сунуштап туруп, анан ошол боюнча иликтеп көрдүк да, мунучу. Иликтеп көргөнүбүздө кандай болду? Иликтеп көргөнүбүздө ушул ооруларды биз мындай кылдык. Оштогу онкологияда жаткан, андан кийин областтык ооруканада жаткан, Бишкектеги онкологияда, улуттук госпиталда жаткан адамдарды 5 жылдан бери, мурдатан бери жаткандардыкына историясынан алып туруп карап көрдүк. Андан кийин бул жагага 1 жылдын ичинде түшкөндөрдү бардыгыныкы гепатит Б, С, Дга карап көрдүк да. Максат бул жерде ошолордун ичинен канча пайызы ушу гепатит Б, С, Д менен аркылуу чакырылып калыптыр дегенди аныкташыбыз керек болуп атат да. Анан аныктап көрдүк. Аныктап көргөнүбүздө ошол эле жанагы эмелердин рак ооруларынын, гепатоцеллярный карцинома деп коет, ошол боордун рак оорусунун 61-63%, анан цирроз деп коет, боордун эмеси шишип эме кылып кеткен барбы, операцияларга ошо кетип аткан. Алар дагы ошо 60-65% бардыгы ушул гепатит Б, С, Ддан кийин пайда болгон да. Ушулар менен эме болгон. Эми биз муну эмне кылышыбыз керек? Негизги илимий эмебиз, жыйынтыгыбыз ушундай болуп аткандан кийин биз гепатит Бны жок кылсак болобу, болбойбу? Гепатит Дны жок кылсак болобу, болбойбу? Гепатит Сны жок кылсак болобу, болбойбу деген азыркы дүйнөдөгү эл кандай кылып атат, илим дүйнөлүк илимпоздор эмне кылып атат, ушунун жыйынтыктап келип туруп караганда мындай деген эме чыгат да, баягы хадистерде же болбосо молдолор келерибиз деле айтып жүрбөйбү? Алла Таала бир ооруну берсе, сөзсүз түрдө анын шифасын дагы берет деп турчу. Эми бул жерде бизде азыр гепатит Сны мурда бир 10 жыл мурда эле айтат эле, гепатит С болуп калдың сен өлөсүң деп эле айтат эле врачтарчы. Азыр 99.9% баягы чыккан дарылардын эффективдүүлүгүнөн гепатит Слар айыгып кетип атат. 99.9%. Ал эми гепатит Бныкычы айыкпай атат, гепатит Дныкычы айыкпай атат. Бирок бунун дагы башка жолу бар да. Адамга Алла Таала ооруну сактаныш үчүн, бардык эле өзүнү адам деген түрдү сактаныш үчүн акыл берген да. Акыл менен сактанат адам. Кээ бир өсүмдүктөрдү билесиздерби? Жанына барсаң тикенеги бар, кээ бирлери жыт чыгарып жиберет. Ар бир нерседе ушундай коргонуу эмеси берген да Алла Таала. Адамга акыл берген. Акыл менен бул жерде биз ойлоп таап атабыз, вакцинаны сайсак 100% гепатит Б менен оорубай калат экен деп. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Бардыгын вакцинациядан өткөрүшүбүз керек. Бир, экинчиси гепатит Дныкы ага вакцина жок бизде. Дарысы дагы эффективдүү болбой атат. Почти өмүр бою эле дарыланып атышат да. Могу гепатит Бга вакцинаны сайгандан кийин гепатит Б менен адам оорубай калса, гепатит Д менен да оорубайт. Себеби гепатит Днын вирусу гепатит Бнын вирусу аркылуу гана эме киргизилип, клеткалардын ичине анан репликация мындайча айтканда көбөйүп ооруду чакырууга жөндөмдүү болот да. Ансыз жок. Мына көрдүңүзбү? Гепатит Бны вакцинация менен жеңдик, Дны жеңдик, Сны болсо эми эмесиники дарылоо менен жеңдик. Үчөөнү тең баягы гемоконтактный вирусларды ушул аркылуу биз жеңсек болот экен деп туруп ушундай койдук. Азыр госпрограмма азыр эмеде турат. Бүткүл элдик талкууга чыгарып койгонбуз. Азыр ушундай эмеге чейин 30-жылга чейинки деген программабыз бар. Ошол программада ушуларды жойсок болот деген эмени чыгарып койгонбуз да, иш-чараларды талкууда. Ошол балекет ооруларды вакцинациянын күчү менен жеңсе болот деген бир мындай сөздү айттыңыз да, того тер сөздү. Жөнөкөй
карапайым адамдар күнүмдүк турмушта сактай турган кандай бир эрежелер барбы ошол ооруга чейин оорунун алдын ала турган? Дагы кээде айтсам ушуну элдер бир аз башкачараак түшүнүп калат да. Айта берейин дагы эле, бирок бул чындык. Вирус кантип жугат адамга? Адамга аба аркылуу келет. Жукканда могу эгерде бетиңден же болсо колуңдун эмесиге тийсе, бул жерден кире албайт. Себеби адамдын терисинде защитный баягы майлар бар, майланышып калабыз го. Ошондой защитный эмелер бар да, мындан вирус бул жака өтүп кете албайт. Келгенде биздин оозубуз, анан мурун көңдөйчөнүн ичинде баягы эпителийлер бар го. Ошол жерлерге барат дагы олтуруп туруп, анан ошондон көбөйүп туруп нар жака өтүп кетет. Же болбосо могу колубузга жугузуп алган болсок, көзүбүздү шалсак, көздүн ичиндеги эпителийлер бар го, ошолорго защитсиз турган, ошол аркылуу кирип кетет. Эми мында кандай кылышыбыз керек? Муну менен вирустан сактаныш үчүн биринчи кезекте үйгө келдиңби, тез аранын ичинде колуңду жуу, билегиңе чейин. Экинчиси, оозуңа сууду алдагы 3 жолу гаргара кылып туруп түкүр. Имени гаргара кылып туруп. Себеби эмне? Оозуңдун эле ичи эмес, теги тандайыңа чейин кетип калган вирустарды кайра механикалык түрдө чыгарып салып атасың. Экинчиси эмне? Мурун көңдөйчөсү. Мурун көңдөйчөсүгө дагы жок дегенде 3 жолу алып туруп, мондай эме кылдырып кой, кайтарып кой. Анан калып калган болсо, кечирээк саат 8-9-дан кийин дагы ошону кайтала. Дагы ошону кайтала дагы эме кылдырып кой. Эгерде кокус каттуураак ооруп кала турган болсоң, түнкү саат 4-төрдө, 3-4-төрдө чыгып алып, дагы бир жолу ошону кайталап койсоң, анан эртең менен кетип атканда жумушка дагы ошону кайталап койсоң, ушул эң негизги вирустарды механикалык түрдө сыртка чыгарып таштоонун эң негизги эмеси, профилактикасы ушул. Ушуну айтып атсаңыз, мен дароо мына күнүнө 5 маал ошол оозуна мурдун чайкаган, мына билекке чейин жууп, бүт кулактарына чейин суу алган жанагы 5 маал намазда дарат алышат мусулмандар. Бул кадимки эле анда бул медицина менен эле үндөш экен да бул. Медицина менен үндөш дагы ошо мусулманчылыктагы баягы исламдагы көпчүлүк нерсени көбүндө эле баягы эмелерде да айтып коет го, Куранда дагы жазган нерселердикинин көпчүлүгү бул илим. Жөн эле мындай поведение эмес, өзүнүн баягы имандуулукта баягы намазыңды оку, башка кыл деген эле эмес. Ал жерде илим жатат да көпчүлүгүндө. Өтө терең илимдер жатат. Анын али 5% эми гана аштык да, калгандагы, мисалы үчүн эмбриологиядан өткөндө таң калып атышат. Кандай болуп туруп пайда болгондордо жазылып турган, ал качан эме болуп калган деп туруп көп нерселери бул жерде Куранда илим жазылган да. Эң негизгиси илим ошол жерде эмне жатат. Ошонун баардыгы ошол жерде жатат да. Ушул эмесиге негизги профилактикасы да. Анан экинчиси жанагы айтып кеткен акыл. Адам баласынга бүт сиге Алла Таала жакшы жаша деп туруп эмеси жараткан да Алла Тааланы. Жакшы жашоодо өзүңдүн ден соолугуңа мындайча айтканда туура эмес мамиле кылсаң, бул Алла Тааланын баягы буйругуну аткарбагандай эме болот да, мындайча айтканда баягы фатва чыгарып келебиз го. Биз эме молдок эмеспиз. Ошо фатва сыяктуу мындай жыйынтык, мындайча айтканда, биздин сөз менен айтканда жыйынтык чыгарганда ошого келет. Эгерде өзүңдүн ден соолугуңа карабасаң, сен Алла Тааланын баягыдай буйругуну, сени жакшы жашасын деп жараткан нерсесиге каршы чыккан болосуң да. Ага ден соолук сага аманат. Аманат нерсеге сен убактынча аны башка нерсеге жок кылбай коеюн деп да кылбайсың. Аны дайыма сактап турушуң керек. Бүгүн сактабай эле коеюн деген нерсе дагы болбойт да. Бул аманатка мамиле кылгандай мамиле кылыш керек да, ден соолукка. Ислам боюнча мен өзүнчө эң акырында суроо берейин деп аттым эле. Бир нерсени, бир суроону берип коеюн. Унутуп кетпейин. Мына бул вирус деп атабыз. Эми вирус десе ошол абадан же башкадан, анан негизинен тамактан болот да. Вирус болсо анан тамакты жейбиз. Мына бул маалыматтык бир ленталарды карап турган болсок, баланчаны пиццаны жеп алып ууланыптыр, баланча кафеде ууланыптыр деп ушундай маалыматтарды угуп жүрөбүз. Андан тышкары жанагындай атайын блогерлер эле чыкты. Ошолор барса эле мындай карап туруп эле, мына эмне деп бирдемени табышат кафелерден. Жанагы депутат Эрулан деген мырзабыз дагы ошону менен алектенип жүрдү го. Эрулан барса эле бир жерде кафелердин былыгын табат. Тиги Даданов барса эле бир кафенин бир туура эмес иштеп аткан антисанитария жагын табат. А башка өзүнчө бир кызматтар бар го. Анан тигилер барса эле табат.
муну бул эмне, бул ушуну кайра элге берип атасыңарбы, ул деген болбойт да деп айтып чыгат. Так ошентип атайын бир мамлекеттен акча бөлдүрүп иштеген кызматтар такай ошентип артынан кууп жүрүп иштеши керек беле, же ошондой системаны түзүш керек беле? Ушул боюнча кандай оюңуз? Менин оюм боюнча бул жерде силер журналисттер биздеги ошол кызматтагы иштегендерге караганда элге кантип жеткирүү керек маалыматты кыйыныраак билесиңер дагы, кыйыныраак түшүнөсүңөр да. Ал ишти ошол санепид көзөмөлдөө борборундагылар деле жасап атат. Барып штрафын салып атат, башкасын кылып атат. Могул жерде моундай кылып койсуң, моундай кыл деп туруп кеңештерини, сунуштарыны жазып атат, бүт баарын кылып атат. Ал көрүнбөйт элдергечи. Элдерге санитарияны барып текшериптир десе, эме деп ойлойт бардыгы. Барып ошол жерден бекер тамак жейт экен да, же болсо бир тыйынын алат экен да дегендей эмеси ойго кетип алат да. Ошондой ойго кетип калат дагы, ага көңүл да бурбай коет. Ошол биринчи деп ошону ойлойм. Анан экинчиси бизде ошол мындайча айтканда ишкерлерди колдоо боюнча деп туруп мониторинг неме кылганда барып аларды текшербегиле деген немесиге буйрук чыккан да өкмөттөнчү. Текшербегиле, буларга тийишпегиле дегенге ал жерде эми биздикиниге санепид көзөмөлгө ошону чыгарбаш керек эле, алардын катарына биздикини кошпош керек эле да. Себеби биздики барганда аны канча акча таап атасың, эмне болуп байып кеттиң, эмне акчаңды жашырып атасың деп аны текшербейт. Биздикилер адамга, ден соолугуга зыян келе турган кайсы жерде каталык кетип атат, ошону гана текшерет да. Биздикилерчи ошонун үчүн биздикини ал категориядан чыгарып салыш керек болчу да. Биздикини азыр эми чыгарды, азыр вот бүгүнкү күндөчү. Буга чейин канча жылдан бери чыгарып салат. Анын үчүн текшериш үчүн өтө кызыкча кылып койгон да. Антимонополиядан барып туруп эмесиникине уруксат аласың. Уруксатыңды алгандан кийин мына бул кафени деп туруп 10 кагаз алсаң, уруксат алсаң, алып барып туруп аны прокуратурага бересиң. Прокуратурага бергениңде мен барып текшерем, баланчанчы күнү могул вопросторду. Бир 10 вопрос жазып берсең, суроо берген болсоң, 11-чи нерсени сурасаң, тиги текшерип аткан могул ашыкча сурап атат деп туруп прокуратурага арыз жазат. Сразу. Ушундай нерседен анан кийин баягыга эмесиге эскертүү берилет. Алдын ала участок кирет деп туруп, ал сөзсүз түрдө баягы санкинишкасы жок болсо санкинишкасын турлап коет, хлору жок болсо хлорун турлап коет, ошол күнгө карата. Мейли турлап койсо деле текшерүүсүз деле жакшы, бирок баягыдай эмесиникиге ошого такыр көнүп алган эмелер дагы, мекемелер дагы көп да. Бирок негизинен айтып коюш керек, азыр тамак аш эмелеринде өзүнүн ээлери деле азыр жакшы эле аракет кылып атат, өздөрү баягы таза сактаганга, таза эмеге бергенге, элдердин арасында деле бул деле кандайдыр бир престиж болот дагы. Элдер өзү бул жердики жакшы жасайт, обслуживаниясы жакшы, тамагы жакшы деген нерселер дагы булар үчүн эме да, реклама ошо бизнестин негизи деп ойлойм да. Ошол жагы аракет кылып атат. Дагы бир суроо берейин, мүмкүн болсо кыскараак жооп берсеңиз. Мына бул вирус боюнча иш жүргүзгөн сиздердей адистерге, докторлорго, ушуна мекемелерге негизи өтө маани бериш керек. Вирус деген бул эми оңой нерсе эмес да, бул адамдын ден соолугу, калктын саламаттыгы. Бирок ошол эле учурда ар бир кыймыл азыр акча. Акча бөлүнүш керек, анан изилдөө болуш керек. Анан бул жагынан кандай болуп атат? Акча бөлүнөбү тиешелүү деңгээлде, анан изилдөөгө негизи эле мамлекеттик көңүл бөлүнөбү, канчалык деңгээлде? Бул жерде мен кыска эмес узуныраак бир жооп бергим келип турат да. Мейли, биринчи азыр сиз айтканга түздөн түз эме жооп берейин. Бул жерде акча бөлүнүү кандай болот? Илим изилдөөгө негизиден бизде илим министрлиги аркылуу акча бөлүнөт жыл сайын. Андан кийин ошого бизде кандай болот? Бизде бул жактан саламаттык сактоо министрлигиде кандайдыр бир проблемаларды ар бир институт өзү могул теманы иликтөөнү жүргүзөлү дейт дагы, аныкыга берет, андан кийин алар заявканы алып туруп конкурс кылдырат дагы, өткөрөт, андан кийин ошондой болот да. Анан тияктан эмесиге аны бекитет, илим министрлигинде ал жерде комиссиясы бар, ошолорду бекитип туруп акчаны берет. Акчаны бергенде бирок бизге Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин бир дагы командировкага чыкканга, бир жерге барып кел, мисалы үчүн ошко барып кел, же болсо бир ушуну изилдегенге моундай тетик сатып ал, же болбосо мындай тест система сатып ал, лабораториялык диагноз койгонго деп бир тыйын дагы бербейт. Жалаң гана бизге айлыкты берет.
айлык. Андан кийин соцфондко которо турган эмесиники статьясын берет. Болду, башка бир тыйын дагы берилбейт. Эми кантип илим жасаш керек? Ал жөн эле айлыкты алып отуруп эле эч нерсеси жок болсо, лабораторияны иштете албаса, башкасыны кыла албаса, кантип бул эмесиге ошол илимди жүргүзөт да? Мындан бир 2 жыл, 3 жылдан бери эле ошол маселе көтөрүлүп келатат. Эми ушул илимге бергенден кийин темага бириктире эле бардык калган нерселери менен мындай толук кандуу илим жасай тургандай кылып туруп акча бөлөлү деп туруп, бирок бүгүнкү күнгө чейин ал бөлүнбөй жатат. Бирок силердин реалдуу кандайдыр бир ишиңер элдин турмушунда, элдин жашоосунда пайдасы тийип аткан жагдайлар барбы? Же жөн эле бир ушу илимпоздор чогулуп алып эле мындай ишинен бир пайнап жок жөн эле жүрүшөбү дегендей? Азыр мен бир нерсени айтып берейин. Мына вирустук гепатиттер деп коелу. Мен кандидаттык диссертациям ошолда 2001 жылы сентябрь айында атайы эмесиники вакцинация кылалы жаңы төрөлгөндөргө деп туруп киргиздик. ызычуу канча тартыштар менен 99-жылдан баштап 1999-дан баштап 2001 жылга чейин эмелерди жасап атып, иликтөөлөрдү жүргүзүп атып ошон менен аны киргиздик. Эми бүгүнкү күндө алып каралы. Бүгүнкү күндө жаш балдар, ошол учурда кандай эле абал? Жаш балдардын оорусу чоң кишилерге караганда, жаңкы эле айтып аттык го, сироз, эме, рак, печени деп туруп ошондой осложнениялери менен болгон хроникалык вирустук гепатиттердин саны жаш балдардыкыда чоңдорго караганда кыйла жогору болчу. Бүгүнкү күндө жок. Жок, таптакыр жок. Эми эмесинке бар, бирок бирин экин гана учурлар бар. Алар дагы баягыдай эмдөөнү алып калбагандардын арасында да. Эми көргүлө, мындай санап көрө турган болсок, бизде жыл сайын 1300 бала ооруш керек эле. Эгерде ошо вакцинацияны жасабасак, ошол иш-чараны жүргүзбөсөк, бүгүн бирөө дагы оорубай атат. Эми эмне кылат? Ушуга карата жалпы эл же болсо өкмөт дагы эч убакта ойлоп койбойт. Ушу эпидемиологдордун ушул жерде кандайдыр бир ролу бар эле, ушул деп туруп бир адамдын дагы оюга келбейт. Бир гана Алла Таала билет. Биздин эмебиз ушунда да уникалдуулугубуз, баягы ишибиздин уникалдуулугу. Бардык санэпид көзөмөлдөө борборлорунда иштеп аткан ушу эпидемиологдор, башка медиктердин бүт бардыгы эмдөөлөр жасап аткандардын эмеси уникалдуулугу ушунда, Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Мисалы үчүн хирургдар өткөндө эмесиникиде 2 жолу мисалы үчүн эмесиге баягы боорго эмесиге операция жасадык го. Бүт бардыгы массовый маалымат каражаттары дагы айтып атат, бүт бар жогу да көрсөтүп атат, эме мактап атат. Чындыгында мактоого татыктуу. Бизде мурда жасабайт эле да, Индияга барып жасап келет эле башкага. Эми ошону биз эмне кылдык? Жаш балдардын арасында жок экен, дээрлик 3 миллионго жакын эмесиге азыр мына 2001 жылдан быйыл 25 жылга чейин 24 жашка чейинкилердин арасында жок. Тугандарыңардан да сураштырып көргүлө, башкалардан да сураштырып көргүлө, иликтеп көргүлө журналисттер. Булардын арасында гепатит Б менен ооруп, сироз же болсо рак печени болуп аткандар жок. 50% ошо 25 жаштан 35 жашка чейинкилер. Ушул эң ушунчалык күчтүү курактагы турган адамдар ошолор менен эмеси ооруп атат да, гепатиттер мененчи. Эми биздеги логикабыз эмне болду? Логикабыз ошо 2022 эмес, ага чейин эле мен бир нерсени айтып берейин. Ушул боюнча министрге кат жаздык. Могу чоң адамдарды биз вакцинация кылышыбыз керек. Ушундай жанакы элдерди көрүп атасыңар, көчөдө дагы бар жокто суранган ушул болуп атат. Өтө көйгөй адамдардын арасында ушуга биз вакцинацияны жасап туруп ушуну куткарып калалы. Чоң элдерди да мына жаш балдар жашадык эле жок болду деп туруп кат жаздым. Карабайт. Кат жазганда дагы кээде ар кандай министрлер болот да, кээ бир министрлер кат келсе окубайт. Үстүндө баягы жардамчысы келет дагы бөлүмгө эме окутат. Изучить, внести предложение деп коет да. Окуп чыгыңыз, анан кийин сунуш киргизиңиз деп туруп эле ошого кол коюп туруп эле ыргыта берет кагазды. Монтипчи. Ошол боюнча 3 жолу кетти. Акыркысында биз жазганда ошол убакта премьер-министр Абылгазиев эле.
Даже мындай деп да жазып бердик да, биз ошолорду ушундай болот, проблемаларды жазып анан мындай кылып чечсек болот, мынча акча кетет, анан өкмөт моундай кылып эле чечим чыгарып туруп эле Минфин ушуну карап бергиле, Минздрав моуну аткаргыла дегенде эмелердикини пункттарыгача жазып туруп берип койсок дагы кайра эле ошондо да окуп чыккыла, сунуш киргизгиле. Бер жактагылар болсо бизди урушат, эмнеге эле түшүнбөйсүңөр, силер кандай политиканы түшүнбөгөн эмесиңер, азыр өкмөттө андай акча жок. Эмесиники ал жылдын башында бөлүнөт дагы, аны менен каралбайт эмесиники. Жок, силер башты оорутпап кайра жаза бергиле деп ошентет. Анан айласыздан мен жогорку кеңешке барып туруп, ошол жерде баягыдай бейөкмөт уюмдар бар го, ошол жерде Нургазы деген бала бар, Батырбеков, ошолор аркылуу эме кирдик дагы, журнал эмелерге депутаттар аркылуу кирип туруп анан ушул маселени койдурттук дагы. Эми мындайча айтканда секретныйдай болуп калды да, Минздрав билбейт. Анан барып туруп маселени койгондо, бизди чакырып койгондагы, анан алар эмесиникини Минздрав эми кадимкидей эле отчетун берет да, мынчадан болуп атат, мынчасына ал кылдык, бул кылдык деп туруп отчет бүткөндөн кийин эле анан мага сөз берди. Минздравдагылар бардыгы сени эмнеге чакырды деп эме кылдырып калат. Анан ошол жерде мен жарым сааттан ашык бардыгын айттым. Саламаттык сактоо министрлигинен отургандар бардыгыңар чогулуп, мен деле ошол жердемин. Бир адамды өмүрүдө дарылаганбы? Бир адамдын фамилиясын таап бергиле дедим. Бир адамдын. Себеби эмесиге 23-жылга чейин бир дагы адамга эмесиге дарыны сатып берген эмес Саламаттык сактоо министрлиги. Дарылар кымбат турат, ошондуктан алар сатылып берилген эмес. Андан кийин экинчиси, эгерде адам Кыргызстанда дарыланам десең, өкмөттүн дары сатып берсин десең, анда сен сөзсүз түрдө бардагы ВИЧ-СПИДти жугузуп кел, анан кийин сени дарылайбыз. Себеби ошого глобальный фонддон акча берилет дагы, аларга дарын сатып берет да. Ушундай нерселер бар да. Анан бүгүнкү күндө биз Кыргызстан андагы оорулар эменин таасириден контрабанда менен заниматься эткен студенттердин же болсо башка бир кишилердин эсебинен контрабанда бизди Кыргызстанды сактап турат. Себеби ошолор гана барып Индиядан алып келип атты. Индияда баягы окуучулар бар да, бизде окуган студенттерчи, ошолор ал жакта арзан, же болсо Афганистанда, Пакистанда, Египетте окугандар дагы ар бир келген адам дары алып келет эле. Себеби ал жакта арзан, бул жакта аны эмесиге муктаж болгон адамдар толтура. Ошентип туруп бүт бардыгыга ушундай болуп кеткенде да, ошол абалдарды ал жерде айтканымдан кийин эмне болду? Анан министр сразу жинекел дагы айтты, эртең мага келип киргиле деди, силер жетекчиңер менен киргиле деди. Бирок эртеси күнү дагы андан кийин дагы бизге кире албадык. Себеби менин оюмча азыр ойлойм, министрде деле күнөө болбосо керек, ал жерде ошо айлана чөйрөсүдөгүлөр бизди киргизбеди. Себеби бизге киргизсе биз так акчасына чейин эмне кылсак, кандай эме болунат, бардыгын айтып беришибиз мүмкүн эле, аларды урушушу мүмкүн эле да. Силер эмне ушуну билбейт белеңер деп турупчу. Ошондой болду, бирок эмесиге департамент госсанэпиднадзорго кайра чакырды. Анан бардык жетекчилер келет экен деди, мен анан бардым. Барып туруп ошол жерде отурдум. Отурганда эми ой меникиде биринчи очередь мындай болуп атат да. Эми ошо мен айткандардын бардыгын кандай кылып ишке ашырат экенбиз деп туруп бардыгыбыз чогуу сүйлөшөбүз десем, ал жерде или бул министр тарабынан эме болгонбу, же эместен ошол жердеги эле бери эктеги отделдерден тапшырма болгонбу, мени жөн эле давить этип, эмне үчүн ал жака чыгып алып туруп мындай сөздөрдү айтасың? Моуну эме кылалы, чечели деген эч бирден кандай кылып чечсек болот деген ой жок. Ошол жерде бир нерсе эсиме келди да, мындай олтурасын, баягы Айтматовдун эмеси бар эле эмес беле? Ала дөбөт, деңиз бойлоп жорткан ала дөбөттө билесизби? Баягы кайра аңчылыкка барып туруп, кайра келе жатканда анан чоң толкун болуп, бүт айланасы чөйрөдө бүт эместе булут, калың булут каптап калып туруп, күн да көрүнбөйт. Түнбү, күнбү билбейсиң. Жер кайсы жакта билбейсиң. Мен да ошондой абалда калдым да. Ушунча нерсени айтып атсам, ушул олтурган адамдар менен гана мен ошол иштерди ишке ашыра алам. Башка адамдар менен кыла албайм. Алардын бири дагы түшүнгүсү келбейт ушуну.
бардык эле же ойлосоң миңдеген жылдан бери адамдар баягы парламенттик эмесиге сүйлөшүү, макулдашуу, кыргыздын салтта деле барго айтчу оюңду кандай кылалы дегендей укчу эле да ар ким директор. Эч ким укпайт да. Ар кандай суроолор болот. Эми ушундай бир абалда калдым да, бирок Алла Таала өзү эмесиге бизде кээде мындай болот. Акыл менен бир нерсени калчап туруп мен ошону моундай үчүн моундай кылдым деп коесуң, анан ошол жерде мен ошолордун бири менен да урушпай ушундай эмеге чыгып кеткенге аракет кылып, азыр кайрадан ошолор менен эле иштешип, анан кайра эле ошолор менен ошону ишке ашырып эме кылдырып кетип атам да. Алла Таала мындай өзү эмесиге жолго салып коет да. Баягы бизнесмендер деле айтып коет го, мен муну мындай кылып анан миллионер болуп кеттим деп, эген ал туура эмес. Өзү Алла Таала бир жолуңду ачып коет, ошондо анан ошондой болуп кетесиң. Ошондой кылып туруп азыр ушуну жолго кылып ачып койдук. Бүгүнкү күндө эмне болду? Вакцинацияны бардыгын бекер жасап атабыз. Эменикини дарылаанды бардыгын бекер жасап атабыз. Бардыгын текшерүүлөрдү бекер жасап атабыз. Мурдакыга караганда оорулардын саны кескин түрдө ондогон эсе жогорулап кетти. Себеби эмне? Себеби мурда бардыгы баягы жеке менчиктерге барат эле дагы мамлекетке отчетко түшпөйт эле. Анан дагы бир ушул жерде эмелерди айтып кетпесем туура эмес болуп калат го дейм. Себеби баягы бейөкмөт уюмдардын ушул жердеги эмесинде ушуну чечүүдөгү көрсөткөн кызматы да, алар ал жерде барганда баштап булар мындай деп эле чыккан: бизге дары бербейсиңби, эмне үчүн дары бербейсиң, онкологияга берип атасың, гемодиализге берип атасың, биз эмне гражданин эмеспизби дегендей эле нерселер менен чыккан да. Мен аларга мен сүйлөшкөндө айтып аттым: силер могу вакцинация дегенди дагы кошкула, ошондон кийин адам оорубай калат деп туруп, ушуну алып барып туруп түшүндүргүлө. Ошолор түшүндүрдү көпчүлүгүнө, жогорку кеңештеги депутаттарга. Анан жанакы эле министрибиз барып туруп, биздеги министерстволор Минфинде акча жок деп атканга ошолор барды. Барып алып туруп, түздөн түз кабинетине кирип алып туруп, ошол жерде зам министрге кирип алып туруп, бөлдүрүп, бүгүнкү күндө эмелер өзгөргөн. Бул жерде саламаттык сактоо министрлигиде эмес, эмеде эмес, Минфинде же болбосо өкмөттө күн эмес. Өкмөт 1 миллиард акча бөлүп берди. Анан алып келди Минздравга. Алып келгенден кийин эмне кылды? Минздрав айтты сразу эле: жок, муну 600 миллионун силер колдонгула дагы, биз эмес, эми ошо ооруларга. Анан 400-үнү башкаларга беребиз, онкология бар, башка зарылдар да бар деп. Анан ошону менен биздегилер кайра эме кылды да. Болгону бизде отчетто 5000ге жетпеген оору турат. Бун баарыга дары алсак, дарыбыз эме болбой калат. Каяктан табасың? Мен айтып атам: сразу эле бесплатно болсо 30 миңге чыгат азыр оорууңдун саны десем эч ким ишенбейт. Вакцинация албаган биздикиде эмесиге 2,5 миллионго чейин адам бар, чоң кишилер. Буларга чейин полный алып туруп эле массалык түрдө вакцинация кылалы десек, ага да кылбайт, элдер албайт дейт. Анан ошентип олтуруп акыры 274 миллионго тендер объявить этип, бирок тендер объявить эткенден кийин 130 миллионго эле могу келгендери келип калды дагы. Азалдык да эми. Азалып моундай вакцинацияны элдер түшүндү, алам деп атса, биз убагында азыр бере албай калып атпайбызбы? Биз күнөөлүү. Биз өзүбүз эме болуп калабыз. Дарылар да ошондой учурда кээде эме сырып болуп калып атат. Ушундай нерселерде. Бул жерде адамдарды да, өкмөттү да бул жерде күнөөлөштүн кереги жок да. Биздин өзүбүздө да, ушу медиктерде да эмесе күнөө көбүрөөк да бул жерде да эме кылдырып түшүндүргөнгө. Зуриден ага атайлап сөзүңүздү, оюңузду бөлбөй угуп турдум. Аябай узун түшүндүрдүңүз. Узун түшүндүргөн менен бул өтө маанилүү экен. Мен аны түшүндүм. Анткени бул жерде жеке өзүңүздүн чарбагыңыз, оокатыңыз эмес, элдин ден соолугуна байланыштуу маселелерди ушул өкмөт, жогору жактагылар урса экен, ошол нерсени бат-баттап мондой кылып койсоңор эле ушул ишке ашмак деп чырылдап жүрүп, кайсы бирин ынандырыпсыз, кайсы бири дагы эле чечилбей атыптыр сөздүн кыскасы. Эми ошол сөзүңүздүн арасында көп жолу сиз өзү мындайча айтканда илимдин адамысыз. Медицина илимдеринин докторусуз, анан кийин Алла Таала деп көп жолу кайталадыңыз. Анан өзүңүз ажылыкка дагы барган экенсиз. Анан ушул вирус деген нерсени иликтеген адам катары, бул вирус деген менен адамдын ичиндеги биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн бир тирүү жандыктар да. Анан илимдин адамы катары ошол вирустарды иликтеп, тирүү адамдын ичинде дагы бир ушундай майда бир ошол вирустарды, ар кандай ошо жандыктарды ким жаратты экен?
Ал эмне үчүн ошондой тирүү ары бери адамдын ичинде эле жүрө берет экен? Алардын ичинде ошо кадимкидей алардын ичинде да тартип бар экен, адамдын коргонуу системасы бар экен. Бул деген кадимкидей мындай бир өзүнчө тартип менен иштейт экен. Ал тартипти ким жаратты адамдын ичиндеги ошол организмде деп мындай бир ойго алчап, анан ушул мына ислам дини жөнүндө айтып кеттиңиз, даараттын маанилүүлүгүн айтып кеттиңиз. Ушул ислам дини жөнүндө ушул медицина илиминин докторунун пикири кандай болду экен? Бул жерде ислам дининин эмеси өтө чоң, эң негизгиси Алла Таала адамды жакшы жашасын деп жаратканда ошого карата баардык акылды берген, башка нерселерди берген да. Эмне вирустар жөнүндө ой жүгүртө турган болсок, мындай да, вирустарды мындай деп элестетиңиз. Бизди оору чакыра турган микробтор барго, микробтордун ичинде дагы бар да бул вирустарчы. Ошолорду микробторду оорута турган, микробторду же болбосо эме кылдыра турган, кырып сала турган ушундай нерселер миллиондогон, 100 миллиондогон түрлөрү бар да бул вирустун. Демек майдан нерсе деп атсак, ошол майдандын ичинде дагы майда бар экен. Өтө майда. Анан көпчүлүк окумуштуулардын арасында бүгүнкү күнгө чейин эме деген дагы мындайча айтканда талаш бар да. Бул вирус тирүү эле нерсеби же тирүү эмес нерсеби депчи. Себеби тирүү деген нерсенин мүнөздөмөсү, эң негизгиси мүнөздөмөсү тирүүдү тирүү эмес нерседен, мисалы үчүн таштан айырмасы көбөйүүгө жөндөмсүз. Көбөйүүгө жөндөмсүз да. Бардык эле микробтор дагы ошондой. Микробтор алар көбөйөт, кээ бирүттө бир клеткалуулар дагы мындай чоңоюп барып экиге бөлүнөт, көбөйөт да. Вирус көбөйүүгө жөндөмсүз. Көбөйө албайт бул вирус. Бул кантип көбөйөт? Бул эмесиге, организмге киргенден кийин баягылар эмеси организмде эмесиге, клетканын ичиге киргенде клетка адашып, именно адашып, бул менин баягы клетканын ичидеги бир составым окшойт деп туруп эле анан синтез белок дегенди окуганбыз го. Ошол сыяктуу кылып туруп, репликация кылып туруп, тирүү клеткалар эмесиге андан кийин эмес муну көбөйтүп бөлүп чыгарып жиберет да. Эми ойлоп көргөдө ушул тирүү клеткадан дагы өтө ушунчалык майда нерсе дагы бул дүйнөдө Алла Таала ушундай жараткан экен, жашоого, өзүнүн тукумуну угулоого ушунчалык аракет кылат да. Мисалы үчүн вирус, кутурма оорусунун вирусун алып карасак, мисалы үчүн карышкырлар ооруйт, түлкүлөр ооруйт. Ооругандан кийин баягы эмесиге кичине вирусу баягы мээге жеткенден кийин оору башталат да, мындайча Теца нигри деп коет, ошол жерге жеткенден кийин анан баягы сөзсүз түрдө өлүп калат. Бир дагы эмесиге, жандыктагы адам дагы кутурма менен ооруса өлбөй калбайт, андай тарыхта боло элек. Эми ойлоп көрүңүз, өлүп калса вирус дагы өлүш керек, жок болдубу? Эми ал бул дүйнөдөн жок болуп кетиш керек ошол вирусчу. Бирок жок болбойт. Кантип жок болбойт? Ошондо элестетип көрүңүз. Ошол жанакы кичикей вирус баягы чоң аюу, чоң эмени, карышкырды ушундай мажбурлайт. Бар дагы бирөөнү тиште дейт. Көрбөйсүзбү? Алла Тааланын мындай жараткан ушунчалык эмес. Ар бир жараткан нерсесини акыркы кыяматка чейин ушул сакталат да булчу. Наркы тиштегенде бул баягыны шилекей аркылуу экинчи жандыкка өтүп туруп, ошол аркылуу момунтип жаратылышта жүрүп келе жатат да ушундай нерселерге да. Жаратылышта көп нерселер бар эмесиге. Мисалы үчүн көпчүлүгү эмелерди деле айтып коет. Мисалы үчүн бул ВИЧ-тин вирусу, СПИД-тин вирусу дагы. Бул дагы мындайча айтканда алып караганда ВИЧ анан гепатиттердики, БСлар деле негизги жашоодогу эмесиге, тиричилиги мындай бирден бирөөгө айланып жүрүүсү мындай жыныстык жол менен жугат да. Анан ошол менен эле акырын аз деңгээлде болуп туруп жүрөчү эле. Билчүдө эмеспиз. Эми акыркы эле кылымда билип калдык да булардын ушундай вирус бар экен деп, өткөн кылымда эле акыр жагдарында эле. Булардын көбөйүп кетүүсү эмнеге эмесиден келип чыгат деп ойлойсуз да. Көбөйүп кетүүсү ошо жаратылышка биздин болгон баягы эмебиз. Тескери мамилебиз. Биринчи эң көп болгондор кимдердин арасында? Наркомандарда. Наркоман бул арам. Мужчинасы мужчиной деп коет, мындайча айтканда. Кандай деп түшүнсөм болсо, ушундай эркектер эркекке үйлөнүп атат, ушундай нерселер, эркектер менен эркектер мамиле кылгандар ошолордун арасында эң көп болуп кетип атат. Андан башка толгон токуй баягыдай эмесиники, сулуулар салондору бар, татуаж бар, башка нерселер, ошолордун баардыгынын цивилизациянын баягы бизге берген таасиринин жаратылыштын берген жообу да бул.
ошол оору эмеси ошондуктан көтөрүлдү. Түшүнүп атасызбы? Бул жаратылышка көп эле тийише бербеш керек да. О эменикинин дагы коронавирустун дагы бир варианты да мындай деп айтып атат да. Эмесиникиде булар көбүнчө жарканаттардын, жыландардын арасында коронавирустун акыркы эмелери ошондо болуп аткан. Ошолордун организминде жүргөн да. Бизде арам, алал деп бөлгөн да, аларга барбай жарканатка тийишпей эле кой, жыландарды жебей эле кой, аны мүнтүп бириңе бириң кармап эме кылдырба, арамбы, арам болду. Сага бөлүп койгон, аны ойлонуп отурба, тийишпей эле кой, ошону менен да сакталып каласың да, жүрөсүң да. Анан ошондон кийин организмге кирип туруп, организмдин адамдын организминде жок эле да ал вирустар. Эме баягы өздөрүнүн касиеттерин өзгөртүп, ошондон таркалып кетти деген эмеси бир теориясы ушундай да. Ошондой эле кылдырып туруп бүт бар жогу карап атканыбыз ушундан да. Эми бул жерде негизден ойлонуп көрсөк, Алла Тааланын жараткан нерсеси бардыгы өзү кандай жараткан болсо ошондой эле болуп жаратылган. Бул мурдатан эле бар нерселер. Эч убакта ал бир аз өзгөрөбүз. Дайыма барганча совершенствование деп коет го бардык нерселер. Вирустар дагы адамдар деле барган сайын акылы көбөйөт, башкасы болот, башка болот. Азыр интеллектуальный эмелер болуп атпайбы? Жасалма интеллект. Жасалма интеллекттерчи. Ошолордо деле өткөндө дагы бир эместе Америкада биздин эле ушу балабыз дагы айтып атпайбы эмесиникиде жасалма интеллекттерди биз баягы белокторду синтездеп аткан учурда биз көп эле белоктор канча организмибизде белоктор бар көбүнү билбейбиз биз. Эмне үчүн чыгып атат, кайсы функцияны аткарат, эмне кылдырылып атат деп туруп ошону жасалма интеллектке салып койсок дейт, жарым сааттын ичинде полный жазып берип атат дейт баягыны эмесиникиге. Ага дейт 30 жыл кетиш керек эле дейт. 30 жыл кетиш керек. Демек биз азыркы күндө бир кандайдыр бир чоң ушунчалык тез өнүгүп кете турган эволюциянын эмесиде ортосунда туруп турабыз да. Ушунчалык тез эмеси өзгөрүп кетет. Жакын аранын ичидечи, дүйнө жүзүдөгүчү адамдардын бирге бири болгон мамилеси. Азыр медиктер деле кечээ сүйлөшүп атат, медикти коюп койдук дейт. Эме келген адамдан сурайт кадимкидей эле робот медик. Роботун сурап атат, анын диагнозун так коет. Бирки адамдан да жакшы билет, себеби ага бардык база киргизилген да. Бүт бардыгы онколог да боло берет, башка терапевт да боло берет, кардиолог да боло берет, бардыгын диагнозун так коет. Эми эмоцияларын дагы баягы неме кылып атпайбы? Эгерде тиги киши монтип кайгырып эмесе кирген болсо, робот күлбөйт экен. Эгер баягы күлсө, ал дагы күлөт. Эмоциялары дагы эмесинике ушунчалык эме кылып, как будто сострадание, сенин адамдын отурган адамга эме кылып атат да, сострадание кылып атат. Сенин сезимиң менен, сени менен кошо как будто сени кеткенден кийин да бул ошо сен жөнүндө ойлоно тургандай эме таасир калтырат да. Бирок чындыгында ал анын эмес. Ал ошондой болуп программировать этилген. Түшүнүп атасыңар, ушундай бир кызык эмесиге заманда болуп атабыз да. Ушундай эле нерселер, бирок бардыгы эмесиге кылышыбыз керек. Ажыга деп калдыңар, ажыда дагы мындай эле болду. Мен өзүм чын көңүлдөн эмесиникиге ажыга барам деп ниет кылдым, баягы жазылдым. Жазылгандан кийин бир күнү олтурсам эле Мураталы ажы бар эле, ал киши чакырып алып туруп, сен биз менен эле барып келгин деп туруп, ал эмесиге штабка кошуп коюп атпайбы? Эки вариант болуп кетип атат да. Бир күн эле отурсам, бир бала келип алып туруп, биз 35 киши барышыбыз керек. Бизге Саудиядан ушундай заявка келгенде ал көрсөтүп атат. Кечинде кайра эле ал бала мени айтып атат, сиздин фамилияңыз Нурматов беле? Могул жерде сиздин да фамилияңыз жүрөт деп. Көрбөйсүзбү? Мага кантип ал түшүп калды, түшүнбөдүм. Азыр эми кийин эмесиге түшүндүрүп атпайбы? Саудовская Аравияда ажыга баргандарда король өзү эмесиден дүйнө жүзү боюнча 1000 кишини чакырат экен. Ар бир мамлекеттен кандайдыр бир сандагы, анан биринчи жолу барып аткандардын арасынан ар кандайдыр медик, анан жөнөкөй жумушчу, же болбосо өкмөттө иштеген, милицияда иштеген, мечитте иштеген дегенде ошондо түшүп келип калган экенмин да. Анда да бир кызыктай нерселерден жорой берем да. Бир жолу ошонун алдында кетип атсам, жолдо эле бул жагымдан чыгып эле эки полосаны буруп туруп эле бир жаш бала келип бир койду да, машинанычы. Бир койду, мында карасам жаш эле бала. Бер деп документин алып ойлонуп туруп карасам, баягы бала ушунчалык эме кылып атат. Көрүп атам, таксист, таксовать этип эми тапкан эме кылдырып, эми сен мунун эмесини кыласың, могу краскалайсың, могу жагын оңдоп бересиң атасың, баягыда билбей калдым деп атат. Ушундай жүрөгүм ырда, бир кете бер дедим, жөн элечи.
Анын эртеси эле уже могул эмесиники Мурат ажы чакырып калып атпайбы мындай болуп туруп. Алла Тааланын бардык нерсени билип, көрүп, бардыгына эмеси өзү жолго эмесиге салып турат да. Андан кийин дагы бир барып келейин деп эме кылдырып жазылам десем, эмеге жетишпей калыпмын. Ажылыккачы. Андан кийин үйдө отурсам эле кайра штабтан звонок этип атат. Ушундай эмесе профилактикалык медицина боюнча сиздин дипломуңуз бар деп бизге айтып атат. Ошондой миш уктук. Ооба бар, алып келип эме кылсам, менен бүткөн деле баягы санфактын эмеси бар ошол убактагылар эмесиге мындай которгондо, англисчеге которгондо эмесе public health деп которулат да. Ошондой алып барып которуп туруп келсем, карап туруп биз ушуну 15 күндөн бери издеп эч кимден таппадык эле, бар ушундай. Дедим, мына турбайбы, которуп турбайбы? Деп анан ошондо экинчи жолу барып келдим. Бул дагы Алла Тааланын чакыруусу менен эле эки жолу ажылыкка барып келдим да, када шүгүр кылыш керек, дуба кылыш керек, дагы Кудай Алла Таалам буйрса дагы барып келебизби деген. Мен ойдо турам да мен. Эми жыйынтыктоочу суроо иретинде дагы эле ушул баягы сиздин исламга болгон мамилеңиз, анан ошол вирустар боюнча ошол адамдын организминин ичиндеги жанагы жандуу бир кыймылдуу ошол заттар боюнча айтып атпайсызбы? Бул өзү тирүүбү? Тирүү болсо деп айтылып атат азыр эми. Ошол ошолор кантип анан бир тартипте лейкоциттер бар, эритроциттер бар, башка ошо аталыштар бар, адамдын ичиндеги ошо кыбырап жүргөн, кызмат аткарган, өзүнүн кадимкидей аскерлердей болуп коргой турганы бар, башка кыла турганы бар. Ошол тартипти ким түздү экен дейм да, ошол жерлерге. Ал кадимкидей эле өзүнчө жамаат экен, өзүнчө бир жерде жашашат экен. Анан күнүгө тынымсыз адамдар уктаганда, турганда, бир жака чуркаганда же ойлонгондо ошол адамдын ичиндеги организмдер кадимкидей эле кыймылдап ары бери жылып өзүнүн ишин аткарат экен. Анан ушуну өзүңүзчө бир эме мындай бир ойго алчап көрдүңүзбү? Таразалап көрдүңүзбү? Бул өзү эмне деген система? Адамдын ичиндеги аалам, адамдын ичиндеги космос. Анан ошол адамдын ичиндеги бир заттар өзүнчө космос, адам өзү бир космос. Анан ошол адамды ким жараткан деп мындай бир өзүңүздө бир ой калчайсызбы дегеним? Ооба, ой калчаганда алхамдулилла биз бардыгыбыз мусулманбыз. Алла Таала жараткан деп билебиз бүт бардыгына. Анан бул жерде мындай да эми жана сиз айтып аткан лейкоциттер, эритроциттер, жаңы кээ бир микробдор жөнүндө бизде азыр маалыматтар өтө эле көп жазылган, мындай болгон, андай болот деп туруп. Бирок андан башка дагы алардын ичинде дагы көптөгөн ашыл элек нерселер бар да. Андан сырткары азыр ааламда азыр мындай генетика жөнүндө дагы өтө көп эмелер кетип атат да. Генетикада баягы ДНК, РНКларын, адамдын түзүлүштөгү гендердеги, ошолдордеги сепочкалары болгон эле 4 эле эме белоктон турган нерселер. Ошолордун ичинде миңдеген, миллиондогон эмесиге информациялар жатат да. Ошонун бардыгы келип, мисалы үчүн кээ бир кишини караңыз, атасыга башыны ушундай бурганы да окшош. Не только баягы түсү, кашы, башы эмес. Ушундай буруп же болсо күлгөнү дагы, оозун ачканы дагы окшош да. Ушунчалык гендерде ушундай нерселер бардыгы салынып кетип атат да. Азыр эмесиникиде өткөндө бир мен бул жагын айтпай эле коеюн, ар баягы акыркы учурдагы генный терапия деп коет да. Ошо гендери аркылуу эмелердикини оңдоо. Мисалы үчүн жаш баланыкын эми төрөлүп атканда, мисалы үчүн мен 2003-жылы эмесиге Америкага баргандагы ошондо биз Атлантада окудук, анан эмелеринде башка шаарларында көрүп туруп, Орегон деген штатта барып туруп, Портлендте чоң лаборатория бар экен да. Ошол лабораторияга дүйнө жүзүнөн ошо биз барган учурда 24 мамлекеттен кан келет экен. Кан мындайча бир эле лакмусный камазга эле бир тамчыны эме кылат да, ошону жөнөтүп. Анан алар эмени аныктап берет. Бул канча жашка киргенде сахарный диабет менен ооруйт, канча эме кылганда рак менен ооруйт, ошого канчалык способносту бар, аны кандай кылыш керек. Ошолорду эмесиге бир тамчы кандан аныктап эмесиге чыгарып берип атат да. Баягы гендеринин ичиденчи кандай эме болушунучу көрбөйсүзбү? Азыр өткөндө дагы бир биздеги
эмесиники бир кыргыз балалуу окумуштуубуз айтып берип атат, Санжарбек дегенчи, Америкадагы иштеп эме кылдырган. Ошондо дагы карап көрүңүз да, гендерди ушунчалык эмесиникиге алып барган, ошол менен генний терапия азыр Америкада өтө алдыга кетип калды. Алдын ала эле эмелердин көбүнө эме кылдырып коюп атат. Андан башка ооруларды дагы мындай эмесиге дарылоого кетип калат. Бизде Кыргызстанда анчалык деңгээлге биз жете элекпиз да. Жете элекпиз, бирок биз баягыдай элементарный эле бир нерселер менен эле иштей берсек деле болот да. Кээ бир нерселерди жөнөкөй эле нерселерден, мисалы үчүн ошол эле жанакыдай эле адамга кандай нерсе түшпөсүн организмиге, ага каршы антитела иштелип чыгат. Ошо антителасын эле иликтеп туруп көп нерселерди ачып койсок болот экен да. Жана да айтпадыкпы, эмесиники дедим, бүт бардык ооруларды жаткызып атат элек, анан кийин карасак анын 60% эч кандай жуккандан кийин деле симптомдору деле чыкпайт экен, дарылаштын деле кереги жок экен депчи. Ушуга окшогон нерселердин баардыгын аныктасак болот да. Мисалы үчүн биздин тарыхыбызда деле карасак, мисалы үчүн Хорезмдегилер 1000 жыл мурда эле баягы жердин тегереги канча экендигини аныктап койгон. Баягыдай чоң аныктап космостон карабай эле жөн эле моундай эле найзаны алып алып туруп эле, бирдей найзаны алып туруп кумдун үстүнө сайып кете эле барып, эң акыркы көрүнбөй калган найза канча болду, анан ушундай найза менен кете берсек дүйнө жүзүнө качан айланып бул жерге келебиз деген нерсе менен эле чыгарып койгон да. Ошол эле сыяктуу бизде эле могул жерде көп нерселерди элементарын чыгарып койсок болот да. Азыр эле бир эле мындай жөнөкөй эле нерселерге көпчүлүк ишенбейт да. Ушул эле мисалы үчүн жанакы айтып атпайбызбы, гепатит Б'нын жаш балдардын арасында оору жок болуп калды. Сиз деле ынандыңыз, демек чоңдорду вакцинация кылсак деле алардын арасында жок болуп калат. Ушуга дагы канчалык эмесиге убаракерчилик болду да, канча менен жакшы жаман көрүндүк, башка болдук да. Ушундай нерсе да эми бир топ эле маалыматтар ишендирүү кыйын болуп калып атат да азыр бизде көпчүлүгүн илимдин мындай далилдерге, илимдик далилдерге ишендирүү кыйыныраак болуп калып атат да. Биз бир топ эле сүйлөштүк, көп маалыматтарды айттыңыз, бирок баарын айткан жоксуз албетте. 1,5 сааттын ичинде баарын айтып коюу мүмкүн эмес. Көп эле маалыматтарды, керектүү элдин саламаттыгына, ден соолугуна байланышкан көп жакшы пайдалуу нерселерди айттыңыз. Эми жыйынтыктоо иретинде сизге сөз. Анан подкастыбызды жыйынтыктасак. Мейли, мен бир чын эле сиз айтмакчы, баягыдай көп нерселер айтылбай калат. Микрофон. Бүгүнкү күндө эмне менен зармесет атабыз бүгүн. Бүгүн мен азыр чыгып эле бул жерде жана сизге да айттым, окшойт эмесиге, Чуланов Владимир деген эме келген, Россиянын башкы инфекционисти. Кече келди, менен сүйлөшкөнү, бүгүн азыр аны менен сүйлөшүп турган, кечинде узатып коем. Бул менен дагы баягыдай күзүндө бир чоң конференция өткөрөбүз, бүт дүйнө жүзү боюнча чакырып алып туруп, ошол жерде кандай программаларды түзөбүз, Кыргызстанда эмне иликтөөлөрдү киргизебиз, ал жерден эмне тажрыйба алабыз, көп нерселерди аны менен сүйлөшөбүз. Андан кийин эртең 16-сында дагы булар институт Сеченовадан келди, 16-сыдан Габришевский деген дагы илим изилдөө институтунан Сиверкун Ольга Валентиновналар келет. Алар боюнча да кыскача айтып коеюн, алар боюнча эмени краснуха жөнүндө обсуждать этебиз. Краснуха биздин эмебизде мындай кызамыктын бир башкачарагы да. Статистиканы карасак жок кызамыгыбыз. 1, 2, 3, 4 учурда. Анан биз статистиканы билебиз, буга диагностика коюш өтө кыйын. Ошоның үчүн биз билебиз, эме кыз эме менен краснуха менен ооругандардын боюнда бар адамда аялдар ооруса, балдар көп порог менен төрөлөт да, баягыдай жүрөктүн порогу, башка көздөн, кулак укпай калган эмелер төрөлөт да. Ошонун иликтеп көрсөк, 378 баланы карап көрсөк, ошонун ичинен 11-и ушундай экен. Демек, биз 11 энени таптык. А бизде чындыгында статистикада жок. Эми буга эмне кылышыбыз керек? Ушул маселени бул кишилер менен биз эртеге немесиге 16-сында, 17-сinde ушул маселе менен толук аныктайбыз. Лабораторияда отурабыз, башка жактарда республикалык иммунопрофилактика борбору бар. Алар менен может буйруктарды өзгөртөбүз, кагаздарыбызды өзгөртөбүз дегендей ушундай маселе. Андан кийин Таталян деген келет, аны 18 күнү эртең менен тосуп алам, саат 5-те келет. Алар менен эмне кылдырабыз? Таталяндар менен биз
вакцина управляемый инфекция деп коет. Мындайча айтканда баягы эмеге вакциналарды биз кандай кылабыз? Азыр отчет алабыз да, кагазда алабыз да, бүт эмеси боюнча Кыргызстан боюнча мынча бала прививка алды, мынчасы сакталды деп туруп. Чындыгында канчасы да антителосы иштелип чыкты же чыкпады деп туруп, өткөн жылы 9 инфекцияны карадык эле, быйыл карадык, азыр 5 инфекцияга карап атабыз да. Ошондо бизде эмне чыгып калып атат? Бул жерде жанакы биздеги көрсөткөн 95-90% эмдөөдү алып атат деген жерибизде 61-65%ды көрсөтүп калып атат. Демек 40%ды да бизге коркунуч бар экен, биз алдын алалы, тезирээк иштейли, бул жанагы кагазыбыздагы нерселер туура эмес экен дегенди эме кылып атабыз. Анан дагы бир нерсени эмесиникиде кетебиз, могул эмеде 12 октябрда мен Москвага барам. Өзүмдүн эме сотрудниктерибизди алып атабыз. Ал жерде гепатит А боюнча иликтөө жүргүзөбүз дагы, бүт бардыгына бизде Кыргызстанда канчалык таркалган ошонукуну айтабыз да. Айтып туруп, анан гепатит Аны дагы биз таптакыр жоюп койсок болот, нольго түшүрүп койсок болот да. Эми ошону билбейм, буну эмесиге мен теориялык түрдө бүт башка жактагылардын негизинде билип турам. Ушуну киргизсек эле вакцинацияны биз ушу эместен жылда 10.000ге жакын эмесиге госпитализация болуш, ошон таптакыр жоебуз. Бири дагы госпитализация болбой калат. Бирок ушуну кантип мен эме жеткизем азыр министрге, же болсо министрдин орун басарларыга, же болсо Садыр Жапаровго деп коеюнчу эмесиге. Ушуга дагы абдан көп түйшүк кетет да. Ушуну иликтешибиз керек, азыр ошолорду далилдеп беришибиз керек. Мына моунча возрасттар менен арасында мындай экен, андай экен деп туруп, анан айлана чөйрөдө жана да айтып кеттим го, вирустар суулардын арасында кантип жүрөт экен, эмеде кантип жүрөт экен, ошону Центральный научно-исследовательский институт бар Москвада. Ошону менен булардыкына эме кылдырып туруп, иликтеп туруп ушундай керебиз да. Ушундай күнүмдүк жумуштарыбыз өтө көп да. Азыр эле ушул эле жуманын ичинде, аркы жумалардын ичинде жасай турган иштерибиз. Анан эменики келет дагы. Бизге научно-исследовательский институт вакцина сывырдык дегендин директору келет, Светич Оксана Анатольевна деген, анан биз менен иштеп аткан Галина Петровна деген келет. Булар менен Алла Торцова. Булар менен биз мындай эмени кызык нерсени чыгардык да. Биздин Оштогу чыгарылган вирустардын негизиде Москвадан алып барып туруп тест система чыгардык. Гепатит Эге каршы кантип эме диагностикалык система жасасак болот деп туруп, ошону жасап чыгардык, патенттерин алдык. Белоруссия, Москва иштеп атат. Бизге да келип туруп, азыр Оштошолорду койдук, булар дагы иштеп атат. Эми айта берсе көп болуп кетет окшойт. Ушуну мен токтотуп коеюн. Жок, көп эле иштер болуп атыптыр, жакшы. Бирок жеткизе албай жатабыз. Жок, белдүү адамдар менен иштешип атышсыздар. Мен мындай жупунуу түшүнүгүм менен көп иштер болуп атыптыр. Анан оңой эмес, жөн эмес кишилер менен кызматташып атышсыз. Эл аралык деңгээлде, ошо Россиянын алкагында. Анан анын баарынын түпкү өзөгүндө ошол элдин ден соолугуна кам көрүү деген нерсе жатыптыр. Анан анча-мынча жогору жактагы жетекчилер муну түшүнбөй ары бери сизди футболить этип атыптыр. Кээсин түшүнсө, кээсин түшүнбөй. Анан сиз болсо чырылдап ушул нерсени түшүнсө, биздин элдин ден соолугу жакшырмак, жанагындай балекет оорулар, вирустар аз болмок. Ушул нерселерди аткарып койсо эле сонун болмок. Өйдө жактагылар, атүгүл Садыр Жапаров укса ушуну түшүнсө. Анан ушундай чаралар, ушундай каражаттар бөлүнүп, ушулар ишке ашып калса деген мындай чырылдооңузду мен мындай түшүндүм да. Эл деле ошентип түшүндү болуш керек. Эми негизгиси ушундай өзүнүн ишине берилген, мына азыр сиз айтып атасыз көп нерсени. Мага анча-мынча ошондой терминдерди түшүнбөгөн көрүүчүлөргө бул кызыксыз болушу мүмкүн. Бирок ошонун түпкүлүгүндө элдин ден соолугу жатат. Ден соолук бул башкы байлык деп атпайбызбы? Анан ден соолук жок болсо башка ишибиз деле жок болот дегендей, өзүбүз жок болобуз дегендей. Анан айткандарыңыз маанилүү. Анан мен анча-мынча нерселерди мындай сизге маани бербегендей, бир уйкусуруп аткандай көрүнүп аткан болсом кечирим сурайм. Бирок мен негизгиси ушул ден соолук бул өтө маанилүү экендигин жана ошол нерсени мындай бир тиешелүү жактар түшүнсө экен, тиешелүү жактар укса экен деп атканыңызды мен негизи түшүндүм. Ошондой өзүнүн ишине берилген, чыныгы профессионал, өзүнүн ишин айтып атканда дагы көбүрөөк айткысы келген, көбүрөөк эл түшүнсүн деген ушундай профессионал адамдар көп болсун деп мен тилек кылам. Анткени азыр
бир эле медицинада эмес, башка тармактарда ушул профессионалдардын жетишсиздиги чоң көйгөй болуп атат. Ылайым ушу сиздей профессионалдар биздин өлкөбүздө көп болсун, ошолор татыктуу өзүнүн ордун алсын, алар бирөөлөргө жалдырабай, бирөөлөргө өтүнбөй, бирөөлөрдүн астына кичирейбей татыктуу ордун алышын мен каалайт элем. Атайын маекке келгениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Кудай сизге ден соолук берсин, жакындарыңызга тынччылык, жашооңузга береке берсин. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.